Адамдар бактысын табыш үчүн кандай гана чоң кыйынчылыктардан жана тоскоолдуктардын баарынан өтөт экен. Ооба, ошол тоскоолдуктарга карабастан бир күнү карасаң бактылуу инсан болуп келе чыгат. Чындыгында биздин долбоорубуз дал ушул бактылуулукту көздөй кадамдар таштаган гана инсандарга тиешелүү деп айтмакчымын. Биз жолуктук долбоорунда сиздер менен ар бейшемби жума сайын көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Биз баштадык. Кыргызстандын эле статистикасын карай келгенде бойдокчулук бүгүнкү күндө аябай эле мындайча айтканда орноп жаткан экен. Мурун мисалы үчүн биз Европаны карап эле статистикада 30 жаштан баштап гана үйлөнүү бар экен. Кандайча балалуу боло элек 40 жаштагы да инсандар бар экен деп таң калчубуз. Карап келсек, бизге анкеталар келип түшүп атканда 30 жашка чейин эч турмуш курбаган дагы жаштарыбыз көп болууда. Ошолордун себеби эмнеде экенин бүгүнкү чыгарылышта дагы көбүрөөк айтып беребиз. Биз жолуктук долбоорунун фанаттары аябай көп экенин баарыбыз эле сезип жатсак керек. Анткени биздин ар бир катышуучулар өзүнчө жылдызга айланып жаткан убагы, ар бир үй бүлөдө ушул биздин катышуучулар жөнүндө сөз болуп жада калса көчөдөн чуркап келишип, мен биз жолуктукту күндө калтырбай көрөм. Өтө сонун передача ачтыңар. Кыргызстанда биринчи жолу ачылды жана тарбиялык мааниси да абдан күчтүү экен. Бойдок балдар айтып атат, мен кыздар менен кандай сүйлөшкөндү үйрөнүп атам, эми кыздар айтып атат, мен балдар менен кандай сүйлөшкөндү, кандай туура тандаганды үйрөнүп жатам дейт. Демек биз ушундай жакшы маанайда алдыга көздөй кете беребиз. Сиздердин колдооңуздар менен. Буга чейинки чыгарылышта 4 талапкер биздин студиябызга келип, алардын эң эле эске калганы бул Амирге келген Нагим аттуу бийкеч болду. Ал Амирдин эң алгачкы чыныгы сүйүп жүргөн сүйүүсү болуп, кандай жаңылыктар болгонун дагы айтып беребиз. Сиздин эсиңизге көбүрөөк Амир калса керек, бирок менин эсиме көбүрөөк талапкер болуп келген Даниэль менен Акияна калып отурат. Анткени интернет желесинде дал ошондой эле Акияна менен Даниэль бири-бирин издешпей табышыптыр деп жакшы каалоо тилектерин жазгандар, суктангандар абдан көп. Азыркы убакта Даниэль менен Акиянанын тааныштыгы кандай уланып жатканын биз сиздерге чагылдырып беребиз. Алдыда. Жана ошондой эле Чыңгызга Саида аттуу бийкеч келип, алар азыр эң алгачкы жолугушууларын расмий түрдө өткөрүп жаткан мезгили. Ал эми Руслан менен Айза да. Негизи Айза да өзүнүн талаптарын ар эфир сайын айтып келгенге аракет кылып атат. Мага турмуш курбаган мырзалар керек деп. Ошондуктан эгерде сиз Айза да сизге жагып атса, сиз жашооңузда бир дагы жолу турмуш курбасаңыз, анда Айза да сизди биз жолуктук долбоорунда күтөт. Ооба. Анткени талапкерибиздин Русланын мурунку жубайы бар болгондугуна байланыштуубу, же жылдызы чын эле келишпей калдыбы, айтор биздин студиябыз менен коштошуп кеткен. Биз жолуктук долбооруна бүгүн сырттан келген талапкерлер бар. Биз дароо эле ал талапкерлерди бул жакка чакырып, андан кийин чыгарылышты уланталы деп чечтик. Чындыгында бул талапкерлер тууралуу кененирээк айтсак дагы жарашат. Себеп дегенде биздин реалити долбоордун биринчи чыгарылышынан баштап бизге жазып келе жатышат, кезекти күтүп келе жатышат. Эгерде сиз дагы бизге кайрылган болсоңуз, анда кезек күтүп туруңуз. А биз болсо бул жака дароо эле татынакай мыкты бир мырзаны чакырабыз. Аты Тынчтыкбек болот. Жигиттерге татынакай деген комплимент сонун угулат экен, Ооба. Татынакай Тынчтыкбек мырзаны тосолуп алганда колчол. Келиңиздер, биздин жалпы катышуучулар биз талапкерлерге урмат сый көргөзүп, бардыгыбыз ордубуздан туруп келиңиздер. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Татынакай кыргыздын мыкты мырзасы, жигити болот. Ооба, эмне үчүн татынакай деп айтпайбыз? Себеп дегенде бул мырзанын сүйлөгөнү, бизге баягы кастингке талапкер болуп келгендеги эле. Анкета толтурганы, Ооба. Жүрүш туруш эле татынакай экен да. Сиз ушуга чейин мен бир да жолу татынакай деп айтпагансыз, ошон үчүн мен таң калып атпаймынбы? Анда биз чыгарылышты алдыга карай улайбыз. Бул жака Акжол мырзаны колчоолор менен тосуп алалы. Дайыр. Талапкерлердин баардыгы эле бүгүн мырзалар окшойт деп ойлоп атамын. Ооба. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Редакторлордун айтуусу боюнча, дал ушул Акжол мырза дагы биздин эң башкы көрүүчүлөрдүн бири экен. Орун алсаңыз болот. Кайсы жерге отурасыз? Ыңгайлуу жерде алып бериңиз. Студиядагы баардык отургучтар сиздики депти. Ооба. Алдыга карай улайсыз, Анжеликайым. Ал эми биздин кийинки талапкерибиз Калык. Калык мырзаны колчоолор менен тосуп алалы. Катуураак кол чаап келиңиздер. Биз жолуктук. Саламатсызбы? Деп тосуп алалы. Ассаламу алейкум. Кош келиңиз. Кош келипсиз. Келиңиз, төрдөн орун алыңыз.
Канат мырза өдөдө айткандай эле биздин катышуучуларга дагы эфирибиздин соңунда сонун сюрприз бар. Ошондуктан баарыңыздарга кызык болуш керек, башка көрөрмандарга дагы мындай үлгү иретинде да. Ошондуктан биз дароо эле талапкерлер таанышып турбастан сюрпризге өтсөк болобу? жок, тааныштыралык, анан кийин сюрпризге өтөбүз. Макул анда. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Баштадык. Биз баштадык. Талапкерлердин арасында биздин дагы бир талапкерибиз Жанар Айымдын отурганын байкап атабыз. Жалгыз негедир бүгүн, а? Негедир жалгыз, жанында Канат отуруш керек болчу, бирок ден соолугуна байланыштуу бир аз азыр эфирге кечигип аткан учуру, ошондуктан Канат келгенде сизге сөз берелик. Ооба, талапкерлерди дароо эле биз бул жака чакыргыбыз келип атат. Негизи убакта акыркы убакта бизге талапкерлер келгенде биз убакытты созбостон батыраак тааныштырганыбыз биздин көрүүчүлөргө да жагып атыптыр. Ошондуктан бул жака биринчилерден болуп эле кирген Тынчтыкбек мырзаны чакыргым келип атат. Тынчтыкбек мырза, келип бериңиз. Кол чаап туралы биздин катышуучулар. Эми сиздер күн сайын эфирде болуп, аябай тажрыйбалуу болуп калдыңыздар. Талапкерлер толкунат, ошондуктан такалып калган жерден колдоп, кол чаап туралы, келиңиздер. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Тынчтык байке, өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бериңиз. Нарын областынын Актал районунун Актал атайынан чүйдө турам. Ошо сиздердин ачылганыңыздардан баштап, ушу эфирди башынан баштап аягына чейин көрүп, могу жерде отурган, катышкандардын бүт немелерин көрүп келдим. Анан бүгүн сиздерге келип отурам. Рахмат. Сизге жагып жатабы? Аябай жакшы. Балдардын баары жакшы, кыздардын баары жакшы, аябай жакшы передача болуп атат. Өзүңүз кайсы жакта жашайсыз? Өзүм Стропка жакта турам. Кайсы жакта? Стропкада. Бишкектин ичинде эле. Канча жаштасыз? 39 жаштамын. Бул убакка чейин турмуш курдуңуз беле? Мурун үйлөнгөм, ажырашып кеткем. Канча жыл болуп калды? 30 жашымда үйлөнгөндө ошо 2012 үйлөндүк, 2013 ажырашып кеттик. Ортодо бала? Ортодо бала бар. Канча бала бар? Бир. Бир жылда бир эле балалуу болот да, ошо мен аябай. Балаңыз менен катышып турасызбы? Жок. Себеп? Ортодо көрө албастыктар болуп кетти. Анан экөөбүз эки айрылган жолго түштүк. Сиз бул жака талапкер болуп келип отургандан кийин биздин катышуучубузга келип атасыз да. Ошон үчүн үй бүлөгө кандай жоопкерчилик бар экенин биз дагы айтышыбыз керек. Анан сиз дагы ачыктап айтышыңыз керек. Эмне себептен көрө албастык болду? Эмне себептен ушул убакка чейин канча жыл болуп кетти? Арадан 10 жылга жакын болуп кетти. Балаңыздан бир да жолу кабар албаптырсыз. 10го чыгып калыптыр да балаңыз, 10го чыгып калыптыр. Себеби эмне болду? Бул сиздин жоопкерчилигиңизденби же такыр эле баланы сизге көрсөтпөй? Кайненеден болду. Ошолорду эми сиздин кайненеңизди эч ким бул жерден тааныбайт, атын айтпай эле жөн гана ошо жашоодо болгон нерселерди айтсаңыз болот, анткени эмне болгонун биз билишибиз керек да баардыгыбыз. Мурунку жубайым эмеде Арсу деген ресторанда иштечи. Ошол жерден бир бузуку пайда болуп, ошондон ажыраштык. Ошондо сиздин көзүңүзгө чөп салды, Ошол ажырашкандан кийин балаңызды бир да жолу көргөн жоксузбу? Көрсөткөн жок. Аракет кылып көрдүңүзбү? Аракет кылып көрдүм, истеп да көрдүм, дайын жок. Андан кийин турмуш курганга аракеттерди көрдүңүзбү? Көрдүм, лайыктуу чыккан жок. Айымдар болдубу жашоогузда? Болду эми жашоого түшүнүктүү, жашоо кылалы, чогуралы дегендер жок. Эмне жумуш менен алектенем дедиңиз? Өзүм стройкада Евроремонт менен иштейм. Евроремонт жасайсыз, Уста турбайсызбы, Өзүңүздүн колуңуз менен жасайсызбы? Өз мээнетим. Же өзүңүздүн колуңузда жумушчулар дагы барбы? Жумушчулар бар, чогуу иштешкендер бар. Бүгүнкү күндө эң эле актуалдуу, сонун иш алып барат экенсиз. Ооба. Анан бул жака сизди ким жиберди? Же өзүңүз чечим чыгарып келдиңизби? Өзүм ушинтип Мамашада көрүп, аябай мактап, апам эметип көрүп. Апасы колдоп. Анан мамам колдоду биринчи. Анан тиги Россияда иним колдоду. Көчө биякта эки карындашым бар. Эң күчүү, көкүрөк күчүү карындашым Германияда окуйт. Анан 3 карындашым колдоп
сизди жиберишти барыңыз. Алар эле колдоду же сиз биринчи сунуш киргиздиңиз, мен барайын деп атам, колдосоңор да колдобосоңор да мен барам деген ой болду. Жок, өзүм TikTok'ту көрүп, жумушта выход неме обедтин учурунда эс алабыз да, 2 саатта. Ана TikTok'ту көрүп атып эметип калдык да, начальник экөөбүз. Аны эметип отурсак эле ошо начальник тамашалап калды. Ошо биз жолуктууга узаталы барбайсыңбы деп мен көңүл бурбай жүргөм. Анан үйгө келсем эметине мамам да колдоду. Балам ушул жерге барып көр, баркем ушул жерден өзүң теңин табарсың дейт. Ошол катышуучуну сиз канчалык деңгээлде жакшы таанып билдиңиз ушул убакка чейин калтырбай көрүп атсаңыз? Башталгандан баштап эле, келгенден баштап ошол катышуучуну. Сиз демек биз жолуктук долбооруна эмес, ошол катышуучуга келдиңиз, туурабы? Же жөн эле начальнигиңиз тамашалагандан эле барып? Жок, эметкен эмесмин. Сиз да бир 40ка чыкканда жылдыз болоюн деп балким келгендирсиз. Ошо да 40ка чыкканда сүйүп баштап турбайбы? Сүйүп калдыңызбы? Сүйүп келдиңизби ошондо? Сүйүп келдим. Несин сүйүп калдыңыз? Мага аябай кызык болуп атат. Жүрүш турушу, мүнөзү аябай жакты. Демек сиздин үй бүлөңүзгө да жагып турду. Жакты аябай. Айттыңыз да ушул катышуучуга барганда. Негедир бизде Тынчтыкбек мырза кимге келди деп айтса дароо эле бир айымды айтчудай болуп атабыз баарыбызчы. Бирок биз дагы аны билбейбиз. Бизге да НТС командасы айткан жок, баарыбызга эле кызык болуп атат. Эгерде катышуучулардын арасында да суроо болсо берсеңиздер болот. Нурдин мырза. Ассаламу алейкум. Тынчтык мырза, куш келипсиз. Саламатсыздарбы алып баруучулар. Бүгүнкү көңүл маанайыңыздар эң сонун. Рахмат. Барыңыздарга көрүүчүлөр. Мага келиңиздер деп койбойсузбу? Унутуп калдыңыз. Эми мен TikTok'тон көрүп жатса Динара айымдын бак ачыла турган күн келди го деп ойлоп атам мен. Динара айымга келди деп ойлоп атам. Себеби ошондой эмеспи? Я деп койбойсуз. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Мен байкап турам. Бул байке абдан эле мындай чын эле өзүнүн сүйүүсүнө, өзүнүн келечекте жубайына жолуктурган келген көрүнүп турат. Бирок мен эмнегедир ойлоп атам, Динара эжеге келди го деп. Балким сизге келип калсачы. Балким мага, бирок мен Динара эжеге деп ойлоп атам. Анан билесиз да. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Тынчтык мырза? Мен да Динарага эжеге келди деп ойлоп жатам. Анткени бүгүн өзгөчө сулуу болуп турат. Ошондуктан Динара эжеге келсе экен деп ойлойм. Динара айым өзүнө суроо берип көрбөйлү. Кимге келди деп ойлойсуз Динара айым? Жазган эмессиз, Динара айым дароо эле унчукпай калды го, башка талапкерге келди, активдүү эле микрофонду алып алчу эле да. Мага келди. Мурда жазыштыңыздар беле? Мага эч ким айткан жок, мен өзүм эле билип атам. Сезип атасыз, интуиция иштеп атат. Келди. Сизге келди. Ооба, мен сезип. Айзадага болуп калсачы. Жок, мага эле келди. Мен интуициям аябай жакшы иштейт, Канат мырза. Саламатсыздарбы? Өздөрүнүн жакшы дейт экен анда. Саламатсыздарбы? Канат байке, Анжелика эже, кандайсыздар? Талапкерлер, катышуучулар, көрүүчүлөр, кандайсыздар? Менин суроом бар болчу. Тынчтыкбек байке мындай оор басырыктуу, анан мындай биздин медиа тармактарынан алыста жүргөндөй эле сезилип атат да. Анан бул жакта Динара эже болсун, любой эле катышуучу соцсеттерге жакын. Кандай десем, ошол жакта почти жашап калышат, реклама ошол менен иш кылышат. Сиз ошого көз карашыңыз кандай? Кызганып, эртең мондай кылба, андай кылба деп жүрбөйсүзбү? Мен да кызганууга түшүнбөйм. Менде андай адат жок. Соцсеттерге көз карашыңыз жакшы элеби негизи? Эң сонун. Бирок адат жок дегенде кызганасыз да баары жубайыңызды туурабы? Бирок мындай баягы Слишком эмес да. Орду менен кызганасыз. Орду менен. Сөйлөсөм болот. Сизге болот го жолдош мырза, баары болот сизге. Саламатсызбы байке? Кош келипсиз, саламатсыздарбы? Мен дагы ойлоп атам бул жерден Динара эжеге деп ойлойм. Анткени деген Динара эже да айтат болчу да келген талапкерлерге. Балдар силер кыздар тандап албай атасыңар, кыздар силер балдар тандап албай атасыңар дейт. Ошон үчүн бүгүн күн келди окшойт. Динара эженин тандоосу мага аябай кызык болуп атат. Ошон үчүн Динара Жолдош бул кызганычтан болуп аткан жокпу? Аябай башкача сүйлөдүңүз. Сиз бул убакка чейин Динара айым менен Жолдош мырзанын ортосуна болгон мамилени билесиз да? Билем, бүткө. Ишендиңизби ортосуна чындап эле мамиле? Айта албайм. Кызгандыңыз бирөөгө сырттан көрүп? Эми TikTok'тон көрүп аттым, Instagram'дан көрүп аттым, бирок Жолдош жигит эмес экенин билдиңиз. Бизге ушул эле керек болчу. Дароо созбостон эле анда Тынчтык мырзага суроону узата берсек.
Сиз кимге келдиңиз? Динара. Биз жолуктук долбоору. Биз жолуктук долбоорунун эң активдүү катышуучусу жана ошондой эле соцсеттерде өтө популярдуу айым Динара айымга бүгүн Тынчтыкбек мырза келип отурган убагы. Динара эжени бутактап койчу ушул күндө көз күткөнбүз го деп. Талапкер келди. Жаш кыздар аябай сүйүнүп Динара эжеден кутулат экенбиз деп. Динара эже ушул жерде болот, баарыңарды көзөмөлдөп турат. Кандабасаңыз эми өзүңүздөн көрүңүздөр. Байка аябай креативный белек алып келиптирсиз. Чындап эле. Мишкаңыз дагы сонун экен. Гүлүңүз дагы. Сиз да бүгүн сезгенде эле башкача кийинип келиптирсиз го? Ооба, мен 2 күндөн бери эле жасанып келип атам. Сезип аттым чында түшүмө кирип элечи. Айзада да болуп, Айзада айтып атпады эле баягы жасанып келип алсам келбей калып атат талапкерлер депчи. Айзада не келсем келип баштады ужечи. Отказ кыла берипчи. Айзадан урушуп коюңуздар кайра. Эми көрөлү бүгүн сиздин отказ кылбаганыңызды. Мына Динара айымдан үйрөнгүлө кантип мамиле курганды баарыбыз көрүп туруп анда. Кандайсыз Динара айым? Мен сонмун. Бүгүн аябай жакшы таң атты. Күн аябай сонун башталды. Өзүм да өзгөчө сулуу болуп турам. Өзүмө өзүм таң кала баштадым. Акыркы күндөр аябай ачылып баштадым, жашарып баштадым. Ушул жердеги биздин катышуучулардын арасынан аябай эле сулуусу мен болуп баштадым. Жаш көрүнгөнү да мен болуп баштадым. Туура. Ошо бирдемке болгон атат го дейм. Жакшы нерселердин башталышы аябай сонун. Кол чаап коелучу дагы бир жолу. Тынчтык мырзага сурооңуз барбы жеке өзүңүздүн? Саламатсызбы, Тынчтык мырза? Кандайсыз, жакшысызбы? Апаңыз мени көрүп калган болсо, мен жанагы өтүп кеткен эфирлерде айткам, мен апаларга аябай жакшы тез жагамын депчи. Мен апалар тандап аткандан кийин мен демек жакшы адаммын. Бул Мишкаңызга рахмат. Менин кызыма алып келдиңиз, Мен кызыма мамиле кылган адамды баалайм, сыйлайм. Өзүңүз ойлоп алып калдыңызбы же апаңыз же карындашыңыз айттыбы мына Мишканы кызына алып ал деп? Өзүм оюм. Өзүңүздүн оюңузбу? Кызына алып алайын дедиңизби? Кызымы көрдүңүзбү? Көрдүм. Жашын билбейсизби? Билбейм жакшы. Атынчы? Билбейм. Атын айткан эмессиз да сиз. Мени соцсеттерде катталуучуларым, TikTok, Instagramдагылар мен кыздарымдын аттарын билишет да, потому что мен аларды көп жашоому көп чыгарам, кыздарымдын жашоосун көп чыгарам. А менин кичинекей кызым жөнүндө мен Instagramымда блог алып барам да, негизиненчи. Тынчтык мырза, сизди биз жолуктук долбоорунан эле көрүп келиптир. Өзүнчө сиздин Instagramыңызга да балким катталбаган болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси сиздин кыздарыңыз бар экенин билип келип атат жана сизди жактырып келип атат дегендей. Биз Тынчтык мырзага эч кандай башка суроо бере албайбыз, анткени мурдагы турмушунда Тынчтык мырзаны ушундай жолго алып барып коюптур. Эми бул нерседе Тынчтык мырзаны биз күнөөлөй албайбыз. Бул күнөө башка тарапта болуп калган. Динара айымдын 2 кызы бар экенин билесиз. Билем. Эгерде турмуш куруп жашап калсаңыздар, ошол кыздарын өзүңүздүн кызыңыздай кабыл кылып, багып, ата болуп жашаганга даярсызбы? Кудуретим жетет. Бир эле сөз. Мен үйдө 4 карындашым бар. 4 карындашымды кандай жакшы көрсөм, 2 кызым ошондой жакшы көрөм, өз кызым. Бизде негизи ар бир талапкерге аябай көп суроолор болот. Негедир Тынчтык мырза дароо эле мындай мырзалык кылып, мындай бир сөздөр менен жооп бергенге ашыкча да суроо бергибиз келбей атат да. Мунарбек келиңизчи, сиз укмуш суроо берчилеңиз. Саламатсыздарбы, Канат мырза, Анжелика айым, Тынчтык байке, Динара эже. Динара эжеге мен бүгүн аябай чоң бакыттарды каалагым келип атат. Динара эже өзү да аябай сулуу, жакшы айым. Негизи айым болсо дагы 2 кызын өзү багып, өзү чоңойтуп, өзүнүн тирлигин өзү кылып, азыр анча мынча эркектер бар, өзүн деле бага албаганчы. Тынчтык байке дагы аябай мындай токтоо, уже андай майда чүйдө нерселерге кызыкпай турган убагы да. Динара эже
тынчтык байкени тандасаңыз адашпайсыз го деп ойлойм. Сизге бакыт каалайм. Сиздин тоюңузда чын жүрөктөн кызмат кылып бергенге даярмын. Нарбек жашашты билет бул. Мен Динара эжеге айткым келип атат. Чындыгында абдан сиздин баркыңызга жетчү адамдай көрүнүп атат азырынча. Мен негизи ушу көп сүйлөбөгөн мырзаларды жактырам да. Кыска нускада жооп берет экен. Динара эже өзү көп сүйлөйт. Сонун пара болосуңар да. Билбейм, мен бакыт каалайм бүгүн Рыскелдин оразына окшойм. Баарыңыздар эле оюңуздар ошондой болуш керек азыр, баарыңыздар бакыт каалап, Динара эже сизди көрүп кичине маекке чакыргым келип атат. Негизи бир ушундай турмушта жолду өзүңүз тандап, анан бул жакка дагы турмуш курам деп келип отурасыз. Ошондуктан эми көбүрөөк эмоцияларыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, чындыгында келбети, мүнөзү, сүйлөгөнү деги өзүңүзгө жагып ататпы? Тынчтык мырзанын. Тынчтык мырза, мен 2 турмуш көргөм да. Бир жолдошум каза болгон, экинчи жолдошум менен жашабай калганбыз. Кичинекей кызым ооруйт, мен билесизби? Эмнеси ооруйт экенин билбейсизби? Эми сиз аны деген эфирден айткан эмес, жөн эле ооруйт деп айткансыз. Мен кызымды ушунча талапкер келди, айтышыма туура келет, ачыгынчы. Анын көрүүчүлөр да көп сурап жүрүшөт. Менин кызымдын диагнозу аутизмдин белгилери деген диагноз да, симптом аутизма деген да. Аутизм деген бул балдар өздөрүнүн башка дүйнөсү бар. Алар бул дүйнөнү түшүнбөйт. Алар сөзгө түшүнбөйт, анан сүйлөй алышпайт. Анан менин кызымда ушул түрү бар, менин кызым кечинде уктабайт. Менин кызым мындай орусча айтканда, грубо айтканда, бул мисал келтирип айтам, үйгө эле бир жаныбарды алып кирип алып баккандай да. Ал үчүн сен кызмат кыласың. Баардык кызматты кыласың. Ал өзү эчтеке кыла албайт. Үйгө мисал үчүн бир жаныбарды алып кирсеңер, алар үйүңөрдө эмне бар, чачат, төгөт, сындырат. Кааласа терезеден секиремдейт, каалаганын кылат. Адамдарды тиштейт, кабат дегендей. Менин кызым деле ошондой. Бир жаныбарды алып кирип баккандай да. Мен ошентип 6 жылдан бери карап келатам. Менин кызым ушундай болуп калды деп, мен асынып өлүп албайм. Бактысыз болуп жашап калып калбайм. Жашоону кызык кылышым керек. Ушунчалык чоң проблема бул. Бул айыкпайт. Буну либо кабыл алыш керек адам, либо кабыл албай же алкаш болуп кетиш керек, же болмуш, же өлүп алыш керек. Ошон үчүн сиз аябай жакшы ойлонуңуз. Сиз жумушуңуздан чарчап келесиз, мага үйлөнсөңүз, кечинде эс алышыңыз керек болот. А менин кызым кечинде уктабайт. Светти жандырат, идиштерди сындырат, терезеден болгон буюмдун баарын ыргытат, эшке чуркап кетет, кааласа ыйлайт, кааласа күлөт. Ошонун баарына мен даярмын. Үйдө идиш калбай сындырып, тиштегилеп, бар жоогубузду ургулап, кааласа ыйлап, кааласа күлүп, кааласа сийип, кааласа башкасын кылып койсо дагы чыдаймын мен десеңиз, анда башка кеп. Бирок мен ойлойм, ага чыдабайт адам. Эне болуп туруп өзүм чыдабай кетем бул нерсегечи. Сиз мени сүйүп, жүрөгүңүз менен ааламды алып берем дейттирсиз, бирок сиз менин кызымды сүйө албайсыз. Сиз эмне себептен ушинтип айтып атасыз, сүйө албайсыз? Ким сүйө алат анда сиздин кызыңызды? Эч ким сүйбөй эле койсун. Ошол эми сиздин кызыңызды түшүнө турган адамды издеп жүрөсүз да, бирок сиз алдын ала чечим чыгарып атасыз да азыр. Мен кызымды сүйө албайт. Бул киши жигитибиз апасынын ою менен келген, анан начальнигинин ою менен келген да. Өзүнүн ою менен. Жок, сизди жактырып атат, анан кийин колдогон инсандар болду да.
бир бияка көп эле келгиси келет, бирок ким мени колдойт деп дагы күтөт да, ойлойт да. Балким өзү кичине мындай начальнигине айтып көрдү, ушул айымга кызыгып атам десе, бар анда колдойбуз дегендей болушу мүмкүн да. Анан келе жатканда апасына айтса, колдосо, кубанып эле келип атат. Бул жакка келиш дагы өтө эле, кандай десем, Кыргызстанда эми биринчилерден болуп мындай проект ачылып аткандыктан чоң кадам таштап аткан мырза экенсиз. Бирок эми жашоодо сиз жалгыз эмессиз, Динара айым. Мындай өзгөчө наристе менен жашаган, билесиз, менин фондумда 300дөн ашык мындай айым бар. Жашап келе жатышат, жашынакай турмуш куруп келе жатышат, турмушка чыккандары бар. Бир эмес 3төн ушундай аутизм багып аткан дагы айымдар бар. Өтө катуу коркутпай эле туруңуз, баары жакшы болуп кетсин, кызыңыз айыгып кетет деген жакшы ниеттерди коелук, Эми баягы өзүм алдап жашагым келбейт да. Мен билем, что менин жашоомдо проблема бар. Буну мен кабыл алганмын мен. Бул нерсени кабыл алганмын мен. Ушу менен кошо бактылуу жашайм деп мен өзүмө сөз бергенмин, ошентип, ошон үчүн мен мынтип жаркырап жайнап жүрөм. Жаңы эле айттыңыз го, мен татынакай болушум керек, ошого карабастан мен бактылуу болушум керек дедиңиз. Ошол кадамдардын тастыктоосунда ошол жерде отурасыз, талапкер күтүп күндө турабы? Ооба, Тынчтык. Талапкер келди. Тынчтык мырза, сиз Динара айымдын суроосун аябай жакшы түшүндүңүз, Динара айым мына эч нерсени жашырбастан бардыгын айтты. Демек сиз дагы эми ушул жашка келип калгандан кийин сиз да чечкиндүү болушуңуз керек. Эгерде чындап сиз кийин мен чыдабай калдым деп кетип калбастан, дароо азыр эле эфирди таштап кеткениңиз оң. Ошондуктан Динара айымга азыркы убакта сиздин мындай даана так жообуңуз керек. Мен буга чыдайм, же болбосо мен муну уккан эмесмин, мен кете берейин дегенде сизде эки шарт бар да. Эми бул аябай чоң көйгөй болгондуктан кийин жашооңуздарда ушул чоң көйгөй болуп калбаш керек да. Азыр дароо чечим, кандай чечим чыгарсаңыз да сиздин чечимиңизди сыйлайбыз, анткени бул сиздин жашооңуз да. Динара айымдын суроосуна жооп берип кетсеңиз болот. Туура эле бул суроосуна мен чыдайм. Өз кызымдай болом. Мисалы баарыбыз тең эле ошо бала бар. Ушинтип минтет дейт. Баланы алдаш керек. Природага алып чыгыш керек. Шараккан сууга, мисалы мен жумуштан чарчайм, атайын шаркыратмага барып эс алам да. Жолдорун тапса болот, сөзсүз түрдө эле бар. Жакшы болот. Эч кейбе Динара кызыма. Баары жакшы болот. Өзгөчө наристени дейт, багып атканда дагы чоң сооп алат экен. Балким ушундай жолду өзүңүз эгер тандасаңыз, бул дагы болсо сизге көп жакшы, мунун аркасында жакшы нерсе бар деп ишенебиз да. Кандай дейсиз бул жоопко, Динара айым? Сиз дагы деле капалуусуз. Мына сиз ушундай өзүңүзгө бир жар издеп жүргөнсүз. Биз бул жерден дааналап суроону бердик. Ойлонуп туруп өзүнүн оюн дааналап айтты. Сиз дагы эмнеге нааразысыз? Буга чейин талапкерлер башка кыздарга келгенде, өзүңө келбесе билинбейт экен да. Анан ушундай жоопкерчиликтүү азыр учур болуп турганда аябай катуу ойлонот экенсиң да. Бул эми бир оюнчук нерсе эмес да. Сүйнөт тиле. Кубанат депчи. Сиз кээде Аселяга айттыңыз эле го, болду, ооба де дагы, тур дагы, колуң карма дагы, чык деп бир ушундай акылдар айтканда. Аселя кичине көзү жалтыршылданып да, бул менин жашоом, тагдырым, өзүм тандашым керек деп болбой койгон да. Мен да ошону айткым келип атат, азыр мен Динара эже болгум келип атат да. Жок, бул эмичи тандоо. Мындай мырзаны табыш кыйын. Таанышуу эле дейм бул Динара айым. Бул таанышуу эми. Кыйын. Аябай ор басырыктуу сөзүн бар орду мен айтпадым башынан эле. Татынакай мырза келди депчи. Эми ушул мырзаны жок десеңиз анда билбейм. Биз оюбузду айтып кетсек болот экен, Динара айым, мен бул Тынчтык байкени көрүп, мен сабырдуулугу өтө зор адам экенин көрүп жатам да. Андыктан сен айтканыңда жөнү бар, Динара эже. Сиздин да айткан жөнүңүз бар. Эми бирок көрүш керек да. Жанагы айткан нерсеңиздин баары чындык, туура, аны айтканыңыз дагы туура болду, бирок ошону кабыл алып, жашап көрүш керек да. Менин оюм ошондой. Тынчтык мырзанын сабырдуулугу өтө жакшы экен, чын. Андыктан ойлонбостон көрүңүздөр. Нече тирайт, туурабы? Көрүңүз. Динара айым, мен сизге сүйлөп атам, ооба, ошондуктан көрүңүз. Сага деп ооба. Эч ким чыдабайт, эч ким антпайт дебеңиз, мына. Көрүш керек баардыгын. Мен сүйлөнчү.
Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Анжелика эже, Канат мырза, Тынчтык байке, кош келиптирсиз. Өтө сонун адам экениңиз билинип турат. Баарыбызга эле белгилүү болуп калды окшойт уже. Башка түштө байтал жорго деп коет Динара эже. Өчүңөрдү алгыла. Жок, бул жакта эч кандай өч алыш эмес. Кандай бар, ошондой айткыбыз келип жатат чындыгында. Анан жөн эле таңуулай берген дагы болбойт да. Тынчтык байкеден башка адам кандай болуш керек негизи сизгечи? Тынчтык байке прям идеальный көрүнүп атат, чыдай турган. Сиз бул жакта талапкер күтүп келдиңиз, күйөөгө тием, турмушка чыгам деп даярданып келдиңиз, баарыбыз эле ошентип келдик, Кудайым буйруса. Анан мен Тынчтык байкеден дагы жакшы адам сиздин жашооңузду түшүнө турган адам келбейт го деп ойлойм да мындан кийин. Өтө жакшы адам экен, чындыгында. Билинип турат кадимкидей, бардыгына макул болуп турат. Отуруп алыпчы, даже билбей келсе дагы. Сүйлөшүп көрүңүз деп эле айтат элем. Көрүңүз, конечно, мындай таанышып, сүйлөшүп көрүңүз. Динара эжеге мен бир нерсе айта кетейин. Динара эже, бул кызыңыздын оорусу бул эми өмүр бою эмес да. Может, Аллах Таалам жакшы шипасын берип, эртең жакшы болуп кетет. Бүт нерсени жакшы жак ойлой берсең, жакшы болот дейт го. Ошон үчүн эми азыр сизди Тынчтык байкеге сразу эле тиеп алгың деп аткан жокпуз. Кичине мындай сүйлөшүп көрүңүз, түшүнүп көрүңүз, кичине мындай жан дүйнөсүн билиңиз. Может, сизге жагып кетет. Мен да айта кетсем болобу? Негизи эле биз өзүбүзгө бир рамкаларды кое беребиз да, мындай болот, анан сен чыдабайсың деп. Сиз тем более Динара эже өзүңүз мындай духовный көп эмелерге барасыз го, духовный практикаларды көп кыласыз, туурабы? Мен байкайм. Ошон үчүн могул рамкаңыздан чыгыңызчы, менин кызыма чыдабайсыңар деген. Чыныгы мырза чын эле сизди сүйсө чыдайт, миллион. Даже мен мондай случайларды көргөм, 7-8 инвалид баласы менен алып чыдап сүйгөн мырзаларды көргөм да, менчи калп айтпайын. Сиздин бир кызыңызга кантип чыдабасын. Мен көрүп турам, чын эле боорукер, жакшы мындай адам экен, токтолуп уже башынан көп нерсе өтүп мындай токтолуп калган адам экен, чындыгы мондай чечим менен сизге келип атат, Динара эже. Мой вам совет, барып таанышып көрүшүңүз керек. Прям көрүшүңүз керек. Мен дагы бир оюмду айта кетейинчи. Ассаламу алейкум, Тынчтык мырза. Тынчтык мырза баарыбызга көрүнүп турат, өтө мыкты инсан экен чындыгында. Анан Динара эже, сизге дагы айтарым, баардык ситуацияңызды ушул жерден айтып түшүндүрүп берип кеткениңиз дагы туура болду деп ойлойм. Анткени Тынчтык мырза дагы сиз айткан баштагы жагдайлардын бүт баарын кабыл алам деп жооп бергени дагы өтө мыкты жооп болду деп ойлойм. Анан кийин адам менен сүйлөшмөйүнчө кантип чечим чыгарасыңар деп сиз айтчыңыз эле. Негизи чындыгында мен сизге айтат элем, ошо адам менен хотя бы бир сүйлөшүп көрүңүз. Сизден мен ойлойм, чындыгы үлгүлүү үй бүлөнү көрсөтө турган адам деп. Ошондой сизге мен болгон оюм. Динара айым, жообуңузду угалчы. Жакшы кеңештер болду баарыбыздан. Сиз аялым көзүнө чөп салып анан ажырашканын деп атпайсызбы? Мен билишим керек да, ушун үчүн эмне себептен ушундай сонун адамдын көзүнө ал чөп салат. Наскөлдөгү подружкасы айынан ажырашканбыз. Подружкасы алып барыптырбы аны? Балдарга жолугабыз деп басып жүр дептирби? Жүр балдарга жолугабыз дептирби? Аныңыз кетип өттүрбү? Байкелери Маевкада турган байкеси бар. Ошо көрүп калып. Анан кайнагалар ажыраш, сен айли жашсың, сен алдыда жолуң бар. Өстүктейин тап деп кайнагаларым ажыраштырды. Канча жашта эле жубайыңыз? 92-жылкы болчу. Жаш болчу экен. Жаш болчу. Сиздин жубайыңыздын агалары сизге совет берди, ажыраш деп. Ажырашты. Карындашыңыз жаман ушундай адам, сен бул менен жашаба дедиби сизге? Любой бир тууган карындашынын эмесин кыял жоорун билгени любой бир тууган ошентет. Ошо жанагындай жолго барып аткандан кийин анан жерден ичимде сырымды айта кеткен болбойт. Ошол кезде папам инсульт болуп төшөктө жатып калган. Ошону сыйлабай ажырашам деп туруп алды. Аялыңыз, Багышып, убактылуу үйдө отургусу келбей койгон экен да, Ошо көзгө чөп салуу. Ошондой нерселер болду. Тура эмес жолду эметип, таап келгендер берди. Мындай айтканда, аябай жакшы эркелетип эметчимин. Ортодо подружка болду. Анан бир сосед эженин айынан, экөөнүн айынан болдук да.
сосед эжеңиз менен подружкасы сиздин аялыңызды жолдон уруп диско клубка барып, кафеге барып, ар ким менен таанышып, жумушуна кетет, кечине келет. Келип атасың? Жок. Ошону жана кайнагалары билип, байкелери билип калып, тынчтык, сен мынтип жүрө бересиң, же сени карындашыбыз сыйлабаса, же энебиз сыйлабаса, анда келип ушундай эле ажырашып, өз жолун таптı эшке. Түшүнүктүү. Эми мен жоогун айтып коеюнчу. Мен бул жакта баарыңар айтып атасыңар, бил, таанышып көр, сүйлөшүп көр, сүйлөшпөстөн адамды кантип билесиң деген сөздөрдү айтып атасыңар кыздар. Алтышкаларым, мен силерге караганда ойлонуум бир аз алдыда, турмушту көрүп койгонум үчүн, жашоодон опутум бар. Мен адамды бир-эки сүйлөтүп туруп эле биле алам да. Ал кандай адам экенин. Негизи аялын жамандаган эркек менен мен сүйлөшө албайм. Сиз бул жерде мен болгону эки жолго түшүп калдым. Бир себептер болду. Жашабай калдык, ага бакыт каалайм деген гана сөзүңүздү айтышыңыз керек эле. Менин оюмдагы эркек ошондой сөздү айтыш керек да, менин оюмдагы эркек. Сиз болсо менин аялым ушундай, анан кийин подружкасы минтти, анан соседкам минтти, анан кийин ночной клубка барды. Абидаларыңыз бар экен, аялыңызга таарыныштарыңыз бар экен. Сиз аны акыр мындай кой бере элексиз аялыңыздычы. Ал кой берип койгон адам жамандабайт өзүнүн. Өзүңүздүн жоогуңузду эле макул айттыңыз, сиз деле өзүңүздүн экинчи күйөөңүздү жамандадыңыз. Ал деле жамандаганга жатат, мындай айтканда. Ажырашкандан кийин жаман сөз айтат баары эле. Мен деле ачуум келип кээде мисалы үчүн өзүң айтасың туурабы? Мен өзүм жоогум айтып атпайм бул. Жок, сиз бул жакты кайра айыптап жатпайсызбы? Сиз сурадыңыз? Сурадым. Сураганда эмне үчүн сурадым? Мен башкача жоопту угуш үчүн сурадым. Ал жамандаган жок, ал как она есть айтып атпайбы? Мен атайын ошону билиш үчүн сурай бердим. Динарайым, ал болгондой айтты. Менин оюмдагы эркек аялын жамандабаш керек. Ким жамандады? Аялын жамандаган эркек мен мамиле кыла албайм. Макул Динарайым, макул. Ошол менин жообум. Макул Динарайым, бирок эми ал чындыкты айтты да, чындыкты айтканда ал жамандаганга жатпайбы? Чындыкты айткан жамандаганга жатпайт. Менин оюм жок, мен келиңиздер, биз түшүндүк окшойт да. Аялын жамандаган эркек мага жакпайт. Анда өзүңүз эмне кантип суроо бердиңиз анда? Ошону билиш үчүн бердим. Именно кандай оюн айтат деп. Бул жерде бардык реалити шоу болгондон кийин ачык эле айтты да бул байке өзү. Биз башында мен айтпадым. Жок, баарына түшүнүктүү окшойт. Динарачыга жок, азыр мындай болуп атат да, ажырашкандар жөнүндө сөз болсо эле, сен жакшы болгонуңан сен менен ажырашкан жок да дейт. Бул жерде мырза жакшы инсан болуп ажырашып атканын айтып берип атса, биз аялын жамандап атат деп ойлоп калдык да. Эми аялы деле көрүп атат, мурунку жубайы делечи. Болгону жок, мен атам ооруп калды, төшөккө жатып калды, инсульт болуп калды, ошону баккандан, ошону баккысы келбей койду деп айтып. Ошондой мезгилде карабаган аялдын кимге кереги бар да, чынын айткандачы. Динара эже бул жерде өзүңүз сурап атасыз да, мисалы үчүн. Ал байке айтып бергенге укугу бар да, негизи реалити шоу болгондон бүт баарын айтып атат да, ал аялын жамандаган жок, мисалы үчүнчү. Жок, мага жакпайт андай эркектер. Сизге кандай эркек жагат анда? Ошону айтыңызчы. Кандай эркек жагат? Аялын жамандабаш керек, мурунку аял. Аялын жамандабаш керек, аял өлтүрүп кетсе деле жамандабаш керек. Анын да айтуунун өзүнүн жолдору бар. Мен ойлоп атам да, Динара эже сиз азыр дегенчи. Чөп салбаганындагы атасын карады, карабай койду. Анын айтуунун өзүнүн жолдору бар да. Бул аябай Жок, мындай болуп калды. Динара просто причина кылып атат да ушул нерсени. Просто талапкери жаккан жок окшойт. Жөн эле ушул нерсени причина кылып аткандай болуп атат. Жөн эле жаман көрсөтүп. Бул жерде болгондой какейс айтты. Аябай жакшы, ата-энеси да жакшы, рахмат мени тандаганыңарга, карындаштары рахмат мени тандаганыңарга, Гүлгө рахмат, Мишкага рахмат, кызым алып келген. Баарына рахмат, Тынчтык мырза. Болгону мени эң раздражать эткен нерсе ошол аялын жамандаган. Азыр бул жерде аялын жамандады деп атпайсыз, Динара эже? Ушунча адамды жеңип атасызбы эми, Динарайым? Ушунча адам бир ойду айтып атабыз азырчы. Бул жактанчы Динарайым сиз айтып атпайсызбы, бул жактан жамандады. Бул жактан сиз чындыкты сурадыңыз, чындыкты сиздин көзүңүзчө айтып. Ошонун айтуунун да жолдору бар да. Кандай жолдору бар? Эми акылдуу айым деген тарбиялап алат, акырын минтип, чогуу биргеликте болгондон кийинчи. Анжеликалым, мен айым, мен акылдуу кылып тарбиялашкан менде уже күч жок. Мага даяр акылдуу эркек керек. Менде уже күч жок, аны даярда акылдуу кылам. Бул жак акылдуу эле болуп турат, сиз даярда деп айткан жокпуз. Динара эже, сиз постоянно кыздарга айтасыз да, нормальный баланы тандаганды билбейсиз депчи. Бул жерде нормальный байке келип атат, бүт нерсеңизге чыдайм деп атат.
Анан ачык нерсени айтса анан мага жакпады дейсиз да. Ооба. Сиз азыр мына жерде 18 жашар кыздардан да ашык чагылып атасыз да. Жок, сизге калп айтып коюш керек ошондо. Жөнөкөй эркектин, жакшы эркектин көзүнө чөп салбайт аял. Жок, сиз ошондо калп айтып башкача айтып коюш керек беле ушул жактан. Эч нерсе болгон эмес деп. Мүдөмүгү бар бул байкенин. Принцип. Аялы башка эркекке кете турганчалык бир мүдөмүгү бар. Динара эже, сизденчи? Динара эже, сизде бывший күйөөлөрүңөр сизге ушундай травма калтырып кеткен да. Сиз азыр айланып келип ошо бывшийларыңыз деле сравнить этип окшойсуз да. Мен бывшийм он жамандайт мени, например, значит мен жамандаган эркектерди жаман көрөм делечи. Эч жерден мен бул жерде сөз мындай. Нормальный эркекти аялы көзүнө чөп салбайт. Сиз каяктан көрөсүз? Нормальный көзүнө чөп салганчалык бир мүдөмүгү бар бул байкенин. Бул жактан эч кандай жамандоо жок. Бул просто окуяны айтып берди. Ой, Тынчтык байке кандай болгон окуя болсо ошондой окуяны айтып берди. Эч кандай жамандаган нерсе болгон жок бул жакта. Мен айтып берейинчи, мисалы, Динара эже айымдар бар, сизде эмес да. Урматтуу көрүүчүлөр, жактыргандар бар, мени жактырбагандар бар. Баарыңа жагам деп мен аракет да кылбайм. Мен өзүм жактырсам болду. Бирок менин бир гана жоом. Ушунча турмушту көрүп, эки турмушту көрүп, жашым 38-ге чыгып, мен дагы жакшы ойлоно алам. Ошон үчүн мен жоомду айтып коеюн. Турмуш көргөн кыз келиндер силер билесиңер. Булар эми жаш кыздар турмуш көрө элек. Эркектин көзүнө чөп салып атса аял, демек анын ачыгын айтканда төшөктөн бир проблемасы болгон. Ошон үчүн аялы барып чөп салган. Ошон үчүн мен бул нерселерге макул боло албаймын. Сиз ошол жөнүндө жооп берип кетиңизчи. Динара эже айымдар. Чындап эле сиз жакка сөз тийип жатат. Эми ушунча келип калдык ушул тема. Ооба, сөздүн ачыгы болуш керек. Жашырып эмне? Аны деле жооп берсин байке. Динара эже, мисалы мындай да, бул жакта мындай мен саманын арасынан ийне издеп атып буяктачы. Жок. Саманын арасынан ийне издеген жокмун. Мен вообще мен айтып коеюн, сиздин мындай позицияңыз менен анан ушундай мага ушинтип айтып түшүндүрүш керек деген эр табылбайт сизге айтып коеюн. Эгерде ошондой болуп аткан болсо. Жок, мындай кылалычы. Сиз бияка жар издеп келдиңиз да, жар издеп келдиңиз. Жар издеп келдим, чыкса тием, чыкпаса кетем. Мындай принципти зачем? Ничего страшного. Мурзада информацияң жок да вообще таза, туурабы? Мен уже мага жетиштүү информацияны Динара айым, биз сиздин оюңузду толук түшүндүк. Баарыбыз эле бир сөздү кайталабай эле коелук. Эми тойгон айым бар, тойбогон айым бар деп деле айтса болот дегендей. Туптура. Эчтеке дей албайбыз. Эми тамакка тойгон балким, Аржелик айым, сиз тамакка тойду дейсизби, тамакка тойбоду дейсизби? Бул сөзүңүздү мен түшүнүп турам. Эмнеге? Сиз деле мендей эле турмуштарды көрүп, мендей эле кыздарды чоңойтуп келген эле айымсыз. Туура эмес, эми ушул эфирде сиз төшөктө жаман болгон үчүн айым кетип калды деген. Төшөктө мен сизди айткан жерим жок. Эмнеге баарын өзүңүзгө алып атасыз? Кичине бул жакта деген. Тойгон айым бар, тойбогон айым бар. Ооба. Анткени мен өзүм деле психолог катары айтамын, келишет. Мен ушундай өзүмдүн жаман бир привычкам үчүн ушинтип турмушумда бактысызмын деген келген инсандар бар. Аны билебиз. Бул психологиялык жактан да жабыркаган инсандар болушу мүмкүн да. Айымдар арасында да, мырзалар арасында. Эмне үчүн биз медициналык жактан ушунча сүйлөп аткандан ошол жакта да карабайбыз. Келиңиз, айыптабай эле биз акыркы сөздү айталык. Себеп дегенде Тынчтык мырзаны мен талапкер эмес, катышуучу болуп келесин чакыргым келип атат. Биз дагы сизге айым табылат, сизге жубай табылат. Иштейт экенсиз, бош отурбайт экенсиз. Азыр ушундай эчтеке кыларга иши жок отурган мырзалардан Кудай сактасын. Чынын айтканда, иштегениңизге жараша турмушубузда да бар жакшы болуп кетсин. Динара айымдын сөзүнө канчалык деңгээлде туура дейсизчи, туура эмес дейсиз, өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. Айта албайм. Айта албайсыз. Ушинтип адамды сындырып коюшубуз дагы толук ыктымал да. Адам уже сүйлөгүсү да келбей калат кийинчи. Адам сынат болду. Оюмду айтсам эле азыр кайра эле мени басып эле баары дагы ар бир сөзүмөн кымтыгыз деген дагы болот жашоодо дегендей адамдар сынат экен да ушинтипчи. Айта бериңиз оюңузду, коркпоңуз, өзүңүздүкүн бербеңиз. Биз деген биз Анжелика айым экөөбүз дароо эле мындай сүйлөштүк. Анткени бул НТС телеканалы менен биргеликте сүйлөшүп, биз негизи экинчи сезонго биз катышуучуларды кастинг менен өткөрөбүз. Бирок ушундай нерседен кийин биз сиздей мырзаны өткөрбөй, биз экинчи сезонго сизди катышуучу кылып, кастингге жок кабыл алалы деп чечтик. Биздин эң алгачкы катышуучубуз, эгер сиз уруксат берип макулдугуңузду берсеңиз, сизге жубай таап бергенге даярбыз. Бактыңызды тапканга макулмун десеңиз. Күтөм. Катышасыз.
Негизи биз жолуктук долбоорунда биз ар бир талапкердин ой пикирин сыйлайбыз. Бирок Динара айым ушундай оор суроолорду берди. Мен дагы айттым, тактап айттым. Эң оор суроолордун баарына жооп берди. Бирок биз бул 100% реалити шоу болгонго Тынчтык мырзанын мурда жашоодон эмне болдуңуз эле, сизди балким Динара айымдар ошо келген катышуучу ойлоп калбасын дедим. Жашоого жоопкерчиликсиз болуп аялын таштап койду деп ойлоп калбасын. Ошондуктан 100% чындыгын айтыңыз десем, 100% чындыгын айтты. Бирок Динара айымдын оюна бул жакта турган катышуучулар жана бул жакта турган алып баруучуларда биз таптакыр кошулбайбыз. Ал эми сиздер эмне дейт экенсиздер, аны ой пикир сөз калтырасыздар. Демек Динара айымга биз кандай бала таап берерибизди мындан ары билбейбиз. Жок, билебиз. Талапкерлерди дагы күтөбүз. Дагы 2 талапкер кабыл алса болот. Динара айым чындыгы жашоодо кандай айым тапканды билесиз? Кандай мырза тапканды билесиз? Айтыңыз жем. Сиз Тынчтык мырзадан артык кандай мырзаны алып келип бере аласыз Динара айымга? Балдарынын энеси болуп туруп, анан ажырашкан учурда дагы мырза дайым ошол айымды сыйлаш керек, урматташ керек. Ал 1000 жаман болсо дагы баары жакшы сөз сүйлөш керек деген позицияны карманып келем да. Бирок бул жерде чындык сөз болуп кеткендиктен биз мурунку айымды кичине айыптагандай болуп калдык. Динара айым да ошондой ойдо болду. Болгону келетсаңыз айымдарды барктап, урматтап, сыйлап, мурунку жашоону жаап салып туруп, бул жерден аны унутуп кой эле бир турмушту улантканы Динарга келсеңиз болот, Динара айымга. Жо, сиз дегенчи мындай болуп атат, Анжелика айым. Азыр кайра биз деген Тынчтык мырзаны жамандаган болуп калды да, сиздин жообуңуз. Жок, ошондой болуп келиш керек болчу экен да. Биз билбей калдык. Динара айымдын ою боюнча ошондой болуп. Анда деген биз жолуктукта сырткары тааныш. Динара айымдын эме жоо боюнча сырттан таанышыш керек анда. Биз бул жака реалити шоу деп ачып атабыз да, биз бардыгын ачык айтыш керек деп атабыз. Анан атын айткан жок, фамилиясын айткан жок, көчөсүнүн улицасын айткан жок, атасынын атын айткан жок. Демек адамдын атын айтпагандан кийин бул жамандаганга кирбейт. Бул жөн гана мурда жашоону айтып атат. Канат мырза, бойдок мырзалардын катарын сиз да толуктайсыз да. Эми билесиз, мурунку жегушкаңызды жамандабашыңыз керек экен. Жок, мен эгерде катышуучу болуп келсем, мурдагы сүйгөн кызымды эч ким билбейт булар. Эмне себептен урушуп кеттиңер эле десе, мен айтам ушинтип эле. Анткени бул реалити шоу болуп атат. Ушинтип айтасыз. Реалити шоу болуп атат бул 100%. Анткени мен келген ошол катышуучуда билиш керек, мен жашоого болгон ошол эле кыз жигит ортосуна болгон мамилеге кандай жоопкерчиликте экенимди ошол кыз сезиш үчүн мен ачыгын айтканга туура келет бул нерсени. А мен ойлоп атам, кээ бир мырзалар өзүнө сабак алып калды окшойт. Демек мен мурунку жубайымды жамандабашым керек экен. Болочоктогу жубайымдын көңүлүн орто албаш үчүн дегендей эле сабак болуп калды. Эми көп сөз кылгым келбей атат. Албетте буну көрүүчүлөр деле түшүнүп болуш керек. Эч кандай жамандаган жок, бардыгын айтты. Тынчтык мырза. Болгондой эле. Биз сизди катышуучу кылып биринчилерден болуп күтөбүз. Сиз бизге аябай жактыңыз. Бирок биз Динара айым жооп бердиңиз. Сизге жаккан жок. Биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу. Тынчтык мырза. Ушунча катышуучулар, жада калса Анжелика Кайратовна, жада калса НТС жамааты сизди ушунчалык биз жактырдык. Дагы да болсо кайталап айтып кетейин, 2-чи сезондо биз Тынчтык мырзаны катышуучу катары чакырабыз. Эгерде Тынчтык мырзанын да жашоосуна болуп өткөн нерсе сиздерге бардыгы маалым болду. Эгерде ушундай мырзага турмушка чыгам десеңиздер, анда азыртадан талапкер болуп жазыла берсеңиздер болот. Коштошпойбуз, көрүшкөнчө. Сак саламатта барыңыз. Кол чалып коелу келиңиздер. Көрсөтүүбүздүн уланып жаткан мезгилинде ойлогон нерселер болуп кетти чындыгында. Ой деген болот экен, ар бирибиз өзүнүн ой пикирлерди айттык. Динара айым да өзүнүн ой пикирин айтканга укугу бар. Бирөө мени менен кошулат оюма, бирөө кошулбашы мүмкүн, бирөө Канатты жактырат, жактырбайт дегендей. Ошондуктан ошонун менен кызык экен эфир. Эми кийинки талапкерди катышуучубуз жактырабы жокпу? Аны азыр көрөбүз. Эми Нурдин мырзанын сөзү жакты, самандан ийне издеген депчи. Биз айылда чөп чаап чоңойгонбуз, эми чоң самандардан ийне издеш болчу. Ошондуктан катышуучулар самандан ийне издебей, чындап мындай өзүңүздөрдү идеальный сезбей, аракет кылыңыздар сиздер дагы сүйлөшүп кеткенге. Ато жөндөн-жөндө талапкерлер келип кетип калып атат бизде чындап эле. Анда Акжол мырза, келиңиз. Аябай акырын басат дейсиз. Кытай кинолорунда жана кунфулар бар го, мындай учуп баскандайчы. Мырзанын өзүнүн айтуусу боюнча келген катышуучуну аябай кызганып,
аябай жакшы көрүп келет экенсиз. Башынан баштап, Башынан бери эле ошол кандайдыр бир жолугушууга барып калса кызганып, аябай бир сезимдериңиз менен бүгүнкү күнгө чейин мындай кандай десем, алпурушуп келет экенсиз да. Анан ошонун жыйынтыгы ушул студияга келүүңүз болду окшойт. Тааныштырып кеттиңиз өзүңүздү. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга. Тааныбасыз сыйлабыз дейт. Өзүм тааныштыра кетсем, атым Акжол. 21 жаштамын. Өзүм Бишкекте төрөлүп өскөм, бирок түпкү ата тегим Чүйдөн. Өзүм 3-1 туугандын эң кичүүсүмүн. Азыр бул жакта Бишкек шаарында апам экөөбүз турабыз. Байкемдер Москвада жүрүшөт, иштеп. Өзүм былтыр Мураталы Көрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөм. Азыркы учурда Бибисара Бешиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык жана искусство окуу жайында окуп жатам. Сырттан окуп жүрөм. Кайсы кесип? Инструмент. Эки кесип бар. Кайсы кесиптер ошондо? Бирөөсү комузчу. Комузчу. Экинчиси болсо азыркы социалдык менеджер болуп калат. Уюштуруучу жагында. Эмне себептен комуз алып келген жоксуз бүгүнкү чыгарылышка? Балким чертип бермексиз. Буйруп калса кийинки эфирлерге даярданып келейин. Же жолугушууда сюрприз кыласыз, барып калсаңыздар. Жакшы, апаңыз азыркы жашоодо эми мурда мисалы 19, 20, 21 жашында жашка чыгып үйлөнгөн бул туура көрүнүш болчу да, бирок 20-21 жашта үйлөнүш бул азыркы убакта адат болбой калды. Биз сөзсүз түрдө 25, 30га чыгып, 35ке чыгып араң үйлөнүп атабыз да. А сиз чындыгында үйлөнгөнгө даяр болуп келдиңизби бул жака? Үйлөнгөнгө даярмын. Мындайча айтып кетсем деле болот. Байкемдер экөө тең үйлөнүп жайланып, бала болуп кетишкен. Азыр апам менен жалгыз турам. Ошондуктан апамдын жанына дагы кол узарып. Апаңыз колдойт, бул кызды айттыңыз, ушул кызга барам. Айттым, бул долбоорго келеримди да айттым. Апам ушул жашка чейин эч качан мага жолтоо эмес, эч качан ар дайым колдоп келет мени. Кандай чечим чыгарбасын дагы макул дейт. Биз жана башында Анжелика айым айтып өтпөдү, биринчисинен баштап ошол катышуучуну кызганып көрүп келдиңиз, туурабы? Туура. Ал ушул убакка чейин дагы башка бир бала менен жолугушууда болгон, Болгон. Ошол убакта сизде кандай сезимдер болуп атты, мындай экөө батыраак ажырашып кетсин деген сыяктуу, же балким сиз ажыраштырып койдуңуз? Татыктуу эмес, мен татыктуу эмес депчи. Ыра көрбөйм дегендей. Башында кызганычтар болду. Албетте. Эфирлерди калтырбай көрүп аттым. Ойлодум, тийип кетет го деп. Ошого башында ишенип аткам. Андан кийин акыркы эфирди көргөндө экөөбүз сүйлөшпөй калган экен. Анан бияка НТС телеканалына жаздым. Кастингден өтөйүн деп. Акыркы убакта качан кыз жигит мамилесинде болдуңуз? 2 жыл мурун. Сүйдүңүз беле аны? Сүйгөм деп айта албайм. Дегенде андай сезимдер боло элек болчу. Жаштык болуп калганда. Жаштык болуп калган. Ошондо ким таштады эле? Сиз таштадыңыз беле же ал сизди таштадыбы? Экөөбүз кеңешип эле, экөөбүз бир нерсе таштаган эмеспиз. Бириңиздер таштагансыздар, Алгысынын эмеси жакпай калды сизге? Экөөбүз мындай көбүрөөк уруша баштады. Мындай ойлорубуз бир болбой баштады убакыт өткөн сайын. Сиз ойлоруңуз бир болгонго аракет кылдыңызбы? Мындай эми баягы сөзсүз түрдө урушу болот, бирок кээ бир моменттерде кызды да түшүнгөнгө туура келет да. Ушундай түшүнүп жаттыңызбы? Же сиз мен ушундай төрөлгөм, мен оюм ушундай болуш керек деп өзүңүзгө мындай көндүрүп аттыңызбы? Мен оюм боюнча болуш керек. Ошол кезде ошондой ойлондум мен. Азыркы убакта кандай ойлоносуз? Азыркы убакта кызга жагыш үчүн бардык аракеттерди кылабыз. Ал эми ошол катышуучу болуп атпайсызбы? Катышуучуда мисалы катышуучу экөөңүздөрдүн да оюңуздар эки бөлөк болуп калса, бирок сиз дагы аны түшүнүп аракетибизди кылабыз. Сонун жооп болду, Дароо эле сурагым келип атат, кимге келдиңиз деп. Анткени баардыгы азыр сүйлөйм деп атат, баардыгы түшүндү кимге келгениңизди. Мен көз карашымды карагым келбей жатат, анткени менин да оюм ошондой болуп атат да. Менин оюм ошондойбу? Оюңуз ошондой, Боюнча тура элесиз оюңуз. Нурпериби? Нурпери. Нурпери. Сиз аябай жакшы сезет турбайсызбы кимге келгенин? Мен сездим да, анткени бизде түгөй болуп жүргөндөр өтө эле аз болгон, эң эле мындай популярный болгон биздин атактуу болгон түгөйлөрүбүз. Биз жолуктук долбоору.
Экөөнүн түзүлүштөрү Акчол мырза Азамат кичине узунураак экенсиз да, бул жагы аябай сонун болду. Жок, сонун. Кол чаап койгулачы мындай экөө пара экен дегендердин баары. Дароо эле Улук мырзанын көз караштары башкача, Инстаграмдагыдай боло баштады. Кинодогудай карай баштады. Сууап келгиледи. Кандайсыз Нурпери? Саламатсызбы? Негизи бүгүн күткөн жокмун. Тишим кийип чыгып болчумун. Сенин келишиңди билгенде көйнөк кийип алып. Жокса свадебный көйнөк кийип чыгат элем деп кирбейсиз. Көйнөк кийип алат болчумун, эгер келишинди билгенде дегенде эле макул деген сөз да буерчи. Урматсыз караңыз сизге болгон. Ооба. Мени биринчи чыгыштан бери көрүп келесиңер да? Ооба, башынан баштап эле көрөм. Ошондо эле келем деп ойлогонсуң. Ошондо эле келем деп ойлодум, бирок бир аз жетишпей калдым. Ким тоскоол болду ага? Улукта. Улук мырза. Сен бул жактан эме деп айтып атпайсызбы? Нурпери менен сүйлөшүп атканда кызгандым депчи. Мен менен башка бала менен сүйлөшүп жүргөн кызды кызганабы ошондо? Башка бала менен жактырган кишисин кызганат. Нурперини жактырып, сенден кызганган экен да. Ай, кетип калды. Нурперини жактырган үчүн ошо сизден кызганып атам да. Не переживай, эме Нурпери көчөш экөөсү жүрүп алабыз. Саламатсыз, мен суроо берсем болобу? Экөөбүз чогуу бир жерде окуп келбесек, кайсыл факультетте окуйсуз? СКД. СКД, ошол көргөзүп. Сырттан окуу бөлүмүндө. Саламатсызбы, мен сүйлөп койсом болобу? Баардыгын тааныйт да. Немечи? Акчол мырза, саламатсызбы, кош келипсиз. Менин суроом мындай да. Нурпери Улук менен эмнеге сүйлөшпөй калышканын билесиз да. Улук тараптан мага внимание болгон жок деп. Ошонун айынан мага көңүл бурган жок. Сиз ошого даярсызбы же кайсыл жактарга алып барасыз же кандай аракет кыласыз Нурперинин көңүлүн багынтыш үчүн? Чогуу арбайлыбы деп. Жакшы суроо. Мен мобилограф болуп берем деп. Ооба, мен эслештен сурайт. Эфирди башынан баштап көргөндүктөн эмнеге сүйлөшпөй калганын жакшы билем. Нурпери вниманияны жакшы көрөңүз. Болушунча внимание кылганга аракет кылам. Анан жөн эле кафе, ресторан эмес, өзгөчөрөөк бир жакка алып барганга аракет кылам. Жол саламатсызбы? Кандайсызбы? Бул жерден талапкерлер биздин катышуучулар менен жолугушууга чыкканда, мындай айтат экен да, телефонуңду чукпай отур, дубалга чабып ем, анан жини келгенде тарелка сындыргандар да бар да, анан көрүп отурсам мындай жылмайып отурасыңар да, анан силердин жиниңер келгенде силер мындай кантип чыгарасыңар жиниңерди, ошону билгим келип атат да, мындай күлүп эле отурасыңар. Биздеги буга чейин талапкерлер болгон, жини келгенде бизди комнатага кирип алып, мындай идиштерди сындырат экен да. Ошондой кандай бир жиниңерди кантип жарасыңарбы же? Отун арлайсың. Отун жарбайбыз, өзүмдүн кесибим боюнча эле булканда кечинде жатып ырдап алам. Жатып эле койм? Жатып ырдап алам. Булканда аябай жакшы чыгарат экенсиз. Мындай үйрөнүш керек сизден ушундай деле. Суроом бар болчу, негизи талапкерлер көбүнчө бул жака хайп үчүн келишип атат азыркы учурдачы. Мага если хайп болсо керек эмес да. Чын жүрөктөн мен үчүн гана келишиңиз керек да. Менин гана жүрөгүмдү багынтыш үчүн келишиңиз керек. Ошол үчүн келдиңиз да. Мен хайп үчүн келген жокмун. Мен сизди жакшы көргөндүктөн сезимде бир аз болсо да мындай болсо да орун бар болгон үчүн. Телевизордон көрүп эле жакшы болуп жүрдүңүзбү? Жүрдүм мен. Сиз телевизордон ушундай эле көргөзүп берип аттык да. Мындай жашоодо деле ошондой экен, телевизордогудай. Жашоодо деле ошондой эле экен, бирок экран сыртында караганда бир аз мындай мага сезилчү, бир аз характери бар кыздай деп. Айтат. Жашоодочу? Азыр кандай? Жашоодо деле ошондой эле экен. Ошондой эле характери бар кыздай эле. Жакшы жооп болду. Нурпери, сиз айтып атпайсызбы, мисалы, мен жүрөгүм багындырып деп, жана бул жакта катышуучулар баары ойлош керек да, мен биякта отурам, мен жүрөгүм багындырыш керек депчи. Сиз дагы аракет болобу сизден дагы? Менин аракет болот, эгер бала жактан аракет болсо, менин жактан да болот. Сонун жооп болду. Просто азыр баардыгы биринчи келген идеальный болуп келип, анан бизде болбой калды деп, типа хайп экени билинип калып атпайбы көпчүлүктүгөчү, ошондуктан алдын ала сурап жатам. Аны убакыт көрсөтөт буюрса. Назира. Мен Улук мырзага суроо бергим келип атат. Аябай көрүнүп билине эле турат, Нурперини аябай жактырып келгенчи. Анан Кудай буйруп таанышууңар уланса, Нурпери бул жакка келип, бул жактан Улук менен тиктокторду түшүрсөбүз, кандай отношенияда? Мындай кызганасызбы? Улук менен баары бүттү деп же Нурпериге чектөөлөрдү коесузбу дейм да, катышуучулар менен тикток тартпайсың,
видео бул сүрөткө түшпөйсүң. чөйрөдө жүргөндүктөн билем. TikTok тартып, съемка болгон баарын туура эле түшүнөм. Кызгануу деген болбойт, бирок баарды чек менен. Мен Нурперини жакшы билем да, мен өзү жаш болсо да, 19да болсо да, мага караганда бул менден серьезныйраак келди да бул жаккачы. Балки мен 27-ге келип алып, мен балки мындай расслабленно отурам да. А Нурперини мен билем бул чыныгы, үй бүлө кургусу келип, бирөөнүн бир бактылуу жубай болгусу келип, жаш болсо да ошол серьезно карайт да. Азыр берип аткан суроосунда да айтып атпайбы, хайп үчүн болсо мага кереги жок депчи. Ошон үчүн мен сизден суранат элем, эгер чын эле Нурперин жүрөгүн багындырганы келсеңиз, чын эле өзүңүздүн жубайы катары көрсөңүз келечекте ушу хайпы жок эле, майпы жок эле жакшынакай бир сүйлөшүп көрсөңөр жакшы пара чыкчыда экен. Экөөңөрдүн боюңар да сонун дал келип атат. Еще шустрый да экенсиң, музыкант да экенсиң. Нурпериге мындай ушундай романтичный мындай музыкант балдар жактырат болуш керек деп мен ойлойм да. Мен кошула кетсем, мен айта турган нерсенин баарын айтып алды да айымчы. Чындыгында мен башынан эле айтып келгем, Нурпери 19 жашта болсо да аябай серьезно. Ошондуктан мен улук экөөнүн ортосунда бир аз түшүп калган күндөрүм болгон, Андыктан Акжол мырза куш келипсиң. Чындыгында үйүңө келин керек, апам экөөбүз жалгызбыз деп чын ниетиң менен үйлөнүш үчүн келиптирсиң. Андыктан Нурпери да чын даяр кыз. Андыктан мен ойлойм, жүрөгүн багындырып, сонун парочка болуп, силер үйлөнүп кетериңерге менин көзүм жетет. Чоң рахмат. Ассалому алейкум, баарыңыздарга чоң салам. Мен Нурпериге суроо бергим келип атат да. Нурпери эмнеге манайы жок отурат деген. Манайым жакшы эле. Толкунданып атат, аябай толкунданып атат. Күткөн жокмун. Күткөн жок. Күтүлбөстөн болуп кеткен го. Нурперинин колдору калчылдап атат, байкасаңар азыр сүйлөй албай жатат да. Эми эмоция бул деген нерсе, сюрприз деген ушундай болот. Саламатсыздарбы? Акжол мырза куш келипсиз. Элдин баары айткандай эле Нурпери айым вниманияны аябай жакшы требует этет. Биздин карындаштар болуп кетет. Негизи биз тоодо чоңойгонбуз да. Анан Нурпери да природаларды аябай жакшы көрөт да. Ошон үчүн тез тоолорго алып чыгып, эс алдырып мындай. Эми жагат эми кимге деле болбосун. Жолуну калектей элесиз. Ат минип дегендейчи. Ошондой нерсе кылсаңыз тез эле жүрөгүн багындырып аласыз деп ойлойм да. Экөөңөргө төлкө бакыт каалайм. Эмнеге сиздер акыркы убакта Асел менен бирге отуруп калдыңыздар? Эми бул пешене окшойт, билбейм. Асел ояка түртүрсөм деле кайра келип калып атат да. Башка жактан отуруп деле кайра эле ошол жака келип. Жок, андай болгон жок. Асел уже жооп бербей деле калыптыр. Албетте тамаша мунун баары. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Нурперини өзүңүзгө сүйдүрүп алышты кааласаңызчы, тынбай чалып эле жаным эмне кылып атасың, алтыным мен сени сагындым деп эле жолугушууга чакырып турсаң эле сеники болот Нурперичи. Ушул туура сөз болду. Сиз ушундай вниманияны көп жакшы көрөсүз. Чалык эмес эми. Мен дагы сүйлөй кетсем болобу? Акжол мырза, куш келипсиң. Рахмат. Нурперини башынан бери жактырып жүрсөң, анан чын айтканда интернетте мага жазып калышат да балдарчы, мен Нурпериге баргым келет, бирок сен барганда сен башка катышуучулар менен урушкандай мен урушуп коесуң деп корком, келе албайм деп ушинтип келгениңе молодец. Аракетиңди кыл. Эмне катачылыктар кетип калышы мүмкүн десең, менден сурасаң айтып берем. Бакыт каалайм. Жок, улуктан сурабаңыз. Тура эмес жака кетип каласам да. Башка нерсе айтып коет деп. Нурпери менен биз келгенден бери жакынбыз, жакшы кыз. Мен бул бала деле жакшынакай экен, бирок менин оюмча Нурперинин оюндагы мырза эмес деп ойлойм да. Эгер ортоңордо жакшы болуп кетсин, ага дагы тилектешмин, бирок Нурперинин оюндагы мырза башка мырза, потому что кандай мырза? Биз талаптарын билели да. Өзү айтып кетсин кичине. Мен айтпай эле коеюн бирчи. Жок, жана Нурдин байке отуруп, сага келди деп атат да, бар элечи, эмнеге десем, бою кичинекей экен го депчи. Анан айтып атам, ошондо только мага бою кичинекей эле балдар келиш керекпи депчи. Ошого бир аз эме болуп калдым, жаман болуп калдым. Нурдин мырзага дагы биз бою кичинекей айым таппай атпайлыбы? Талып калса эле талапкерликке чакырып. Мен чындыгында сездим да, айтып баштаганда эле сездим. Анан Нурпериге айттым да, Нурпери сага кел десем, эмне үчүн мага келиш керек дейт. Эмнеси чыкпай калды десем, эмне бою ыкпай калды, бою кичинекейлер эмне мага келиш керек экен дейт. Сен деле боюң нормально, ал баланын деле бою нормально, эмне? Жакшы эле. Сен каблук кийбейсиң. Мен ойлойм, эркектин бою кичинекейчи билинбейт, аябай билинбейт. Айза дагы. Боюна эмес, оюна кара дейт.
биздин шоу бизнес өкүлдөрүнүн арасында дагы 15-20 жылдап жашап жүргөн актер актрисаларды билесиздер. Альбина Момошова. Андан дагы бизде тамада болуп жүргөн дагы мен тасмамда мен продюсерим болуп ойногонда анын жубайы модель, элестетсеңер, бою 1.92-ге чейин барат, айымдын бою. Мырзаныкы 1.70-ке жетпейт да, 1.60 жетип эле. Бирок 4 балалуу болушту, аябай бактылуу үй бүлө да. Мына ошол жактагы биз чоңунда айырмачылыкты көрсөк болот да. Бул жерде Акжолдун бою узунураак болот. Арис байке менен Альбина эжекени деле карасак болот. Мынакей. Жашоодо бой эмес. Ал жөн эле бир акылына караш керек дейт, теректей бой болгуча теңедей акыл болсо дегендей. Теректей бойду эмнеге берди дейм да. Нурпери эми эмне үчүн эмнеге мага келди дегенде мен деле эми ошентип мисалы айтасың да, катышуучу болсоң уялып, жок мага эмес болуш керек дегендей эле ой айтты болуш керек. Кылыктанып айтты да. Нурпери, жооп кандай болот? Оюңар кандай? Негизи бул жака келиш деле оңой эмес. Бул баадыр ойлонуп келди деп ойлойм. Анын биринчи талапкерим болуп жатат. Азыр жок деп айта албайтам. Адамды бир көргөндө билбейсиң, анан жакындан таанышып сүйлөшүп көрөлү, кийинки эфирде тааныштык улана уланбайбы көрөбүз. Нурпери чындыгында абдан акылдуу чечим кабыл алды. Биз да аябай дароо таң калдык. Ооба. Акжол, сиз аябай бактылуу экенсиз, прям үйлөнүп аткандай костюмчун кийип алыптырсыз го. Бабочка эле жетишпей калыптыр да. Урматтуу көрүүчүлөр, Нурпери өзү айткандай биринчилерден болуп Нурпериге талапкер болуп жатат. Ошо талапкер келгенде эле экөөнүн бири-бирине болгон сезимдер болсо да кичине сезилди бизге, Анжелика айым. Ооба. Мага эмнегедир ошол Нурперинин тилин таба тургандай сезилип атат Акжол. Себеп дегенде романтик экен. Бул гүлдөн байкаса болот, кандай гүл алып келди, биринчи эле жолугушууга, биринчи эле таанышууга дегендей. Эми комуз менен күтөбүз сизди студиядан да эмки жолугушууда. Жана өзүңүз жакшы ниет кылып койдуңуз эле. Биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу. Расмий түрдө. Расмий түрдө. Талапкер болуп келип отурган Анжелика айым, бир нерсени айтам, унутуп калган турбаймынбы? Бизде эми бардык талапкерлер, бардык катышуучулар бактылуу болсун деп биз ниет кылып атабыз. Анан ушу бактылуу парфюмунан Нурпериге кичине себеп койбойсузбу? Ооба, мына ушу Анжелика айым парфюму менен кошо эле жолугушууга бара бериңиз. Бекерге өрүп койдуңузбу? Эми бактылуу айым сизге берсем бул женский экен да. Бир үй бүлөгө бирөө эле жетет. Андыктан биз эфирден сырткары таанышууга, жолугушууга узатып аткан учурубуз расмий түрдө, Расмий түрдө Акжол мырза менен Нурперинин кол чабуулары менен эфирден сырткары. Ал эми Нурпери менен Акжолдун мамилелери кандай азыркы тапта болуп атканын биз расмий түрдөгү Инстаграмда баракчабыз бирөө эле. Мына ушул баракчаны көрүп атасыздар экрандын астында. Ошол баракча аркылуу стористерден улам Нурпериден, Акжолдун аккаунтунан бөлүшүп турууга аракетибизди көрөбүз. Биз жолуктук долбоорун 21:15 бейшемби күнү, жума күнү НТС телеканалынан, НТС YouTube каналынан жана ошондой эле Канат шоу мен YouTube каналынан көрө аласыздар. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Көрсөтүүгө өзгөчө чоң колдоолор менен келген. Керек болсо азыр ошол айымга үйлөнүп калсачы, өкүл атасы дагы даяр экен да. Толугу менен ошол бардыгын дайындап коюп эле бир гана ушул катышуучудан жооп алганы келген гана катышуучубуздун аты Калык. Биздин жаныбызга келиңиз. Кол чабуулар болсун. Кол чабуулар менен Калык мырзаны тосуп алгандар. Ассаламу алейкум, уш келипсиз. Рахмат. Ушундай маалымат бизге келди. Өкүл атаңыз даяр турбайбы, Даяр, ооба. Анда өзүңүз тууралуу айтып бериңиз. Өкүл апаңыз барбы? Аял. Өкүл атаңыз да үйлөнбөйт. Мен аялдан өкүл ата болдум эле. Үйлөнбөй жатып. Кадимкидей эле үйлөнбөй жатып эле өкүл апа дейм. Так, өзүм тааныштыра кетсем, менин атым Калык, жылым балык, жылым чын эле балык. Жылыңыз чын эле балык. Ооба, менин атым Калык, жылым балык. Буюрса 24-кө чыгам. Каяктан болосуз? Казармандан. Я. Канаттын иниси келген турбайбы? Канаттын иниси. Кош келиптирсиз. Каяктан болосуз? Казарман. Казарман. Кайра катараак айтып коесузбу? Каяктан болосуз? Казарман. Жигиттер ушинтип эле айтчу эле. Урматтуу көрүүчүлөр, Казарман бул менин туулуп өскөн жерим. Ошол жака жакында самолет каттайт, мына аэропорттон самолет. Баары самолет менен барат экенбиз тойго. Анан мондай эстакадалык көпүрө бар, Орто Азияда мондай. Анан туннель бар, жапчаңы жол, Казарман. Качан барабыз?
сизди күтүп атат. Биздин келин балабыз качан келет? Кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Биринчи очередь ушу визуалдукка рахмат айтам. Ушу эмени чыгарганыңыздаргачы. Көрсөтүүнү чыгарганыңыздаргачы эмне үчүн рахмат айтам, анткени ала качуу деген салтты жоготуп салды, туурабы? Караңыздарчы. Ала качууга каршыбыз. Соттолуп кетет деп калды, туурабы? Ооба. Андан кийин могу биз жолуктук ушундай жаштарга ушундай жардам берип атат. Мен ушу биз жолуктукка ушундай ыраазымын. Ой, биз жолуктук долбоору чындап эле ажырашууга каршыбыз. Ала качууга дагы. Сиз туптуур айттыңыз. Эмне жумуш кыласыз? Пока что бизнес планирую деп койбойм. Кайсы жакта? Эмне бизнес планируете? Так, кайсы жакта? Кайсы тарап? Бир эле жактан эмес. Бир нече? Көп тараптан. Бир кыздын талабы боюнча. Эме сиз Жок, дегенчи? негизи анын талабы боюнча эмес, негизи өзүм эле биздин семьябыз бизнесмендер деп бар, бизнесмен. Сиздин семьяңыз деп калдыңыз, мен балким тааныйттырмын да, ошол мисалы семьяңыздардан фамилиясын айтып көрүңүз. Апамдын атын айтайынбы же бирдиктеги эжемдин атын айтайынбы магазинде Бирдик мен айылым бул. Ошо эжеңиздин, апаңыздын аты, ошо апаңыздын фамилиясы кандай ошо сиздин? Буржуева Бурлай. Бизде Боржуева Тоғыстыродо Боржиев дегендер аябай популярдуу аттар, анткени ошол жакталар бардыгы бизнесмен, жетишкен үй бүлө, соодагерлер. Анан бул бала да барчылыкка өскөн бала окшойт. Уже мына канча 23-кө чыгып, уже бизнес планирует, уже готовый бизнес бар. Салам айтып коюңуз. Мен тааныймын, өзүмдүн эжелерим. Бардыгына салам айтам. Жана ошо Боржиев тайкелериме, жана тайжелериме. Аябай сонун ачык, ушундай шайыр мырза экенсиз да. Всегда позитивный болуш керек да бул жашоодо. Ооба да. Жашоо бирге эле жашаш керек, жаркырап, Жаркырап, негизи Тоғыстыродон бүт баары эле айтышат, туугандарым, тааныштарым, канатка жаман окшорсуң депчи, сен да бирдекке чыкчыдай депчи. Рахмат. Эмес экенсиз. Кайсы окуу жайды бүтүрдүңүз? Менби? Жогорку окуу жай. Жогорку окуу жай окуган жокмун. 16-га чыкканда эле Россияга кетип калдым, Красноярскка семьяма. Ошоктон позитив. Андан кийин 18-ге чыгар менен Кореяга учуп кеттим. Ошондо сиз просто тиги жака барып, аргас жака барып жүрүп, баягы жайындасы, ой, то есть 9 ай эмеде биякта казармада окуп, кайра каникулда кете берип, ушу путешествие кылып көнүп калып турмун да менчи. А мына эми Бишкекке келдим, үй алдым, ушу Бишкекте. Эми жогорку окуу жайга тапшырып коерсуңуз болот. Байкемде барып, Красноярскка барып, баягыда 8-ноябрда үйлөнүп келдик. Үйлөнүп келдиңиз. Мен экинчиси болом, 5 бир тулганбыз. Бишкекке келдиңизде ошондо үй сатып алдыңыз же квартирага алдыңызбы? Наследственный тийди мага. Айтпадым беле бул байлардын үй бүлөсүнөн депчи, кыйналбайт ким тийсе дагычы. Уже бардыгы бар. Наследственный Бишкектеги үй апам жактан тийди. Сокулук жакта 20 мүнөттүк жол дача, сонун дача условиясы менен ошо атам жактан тийди. Эки үйгө тийди ошондо. А шотто канча акчаңыз бар? Алхамдулилля. Аябай ачык маек болуп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Ниеттер менен жүрөбүз. Анткени биздин катышуучулардын да ошондой талаптары бар, кичине акчалуу, мени багала турган дегенге сиз аябай дал келип атасыз да. Ооба. Кыздар сийин. А сиз өзүңүз акча таптыңызбы ушул убакка чейин? Балким Кореяга барыптыр. Кореядан $300 тапчумун, 300-200 $200 күнүнө. Күнүнө 300-200. Мен Кореяда даже мындай ситуация болду. Казак туулгандар, башка странада туулгандар, короче, бир жер офисте отурасың да, самшил деп коюшат. Ошол жакта отурганда мени биринчи күнү эле чыгарып салды. Менден бардыгы казак туулгандар бүт баары менден сурашты, неге антип чыгар үйдү деп. А мен болсо атым сураганда атымды Какарото деп койгом, любимый анимемден. Ал Какарото деген ким ал? Какарото деген ошо мен мындай айтканда любимый героюм болчу да ошол убактачы анимеденчи. Анан мен биринчи күнү эле жумушка чыгарды. Көрсө ал жерден адамдарды биринчи күнү эле жумушка чыгарбайт экен. Сиз ошо Какарото дегениңиз үчүн чыктыңыз, э? Ооба, Какарото деген үчүн мен жумушка кирем десе, Какарото болот атым дейсиздер. Дароо жумушка киресиздер. Россиядан атым Коля, Кыргызстандан Калык. Калык. А казарманданчы атыңыз? Казарманданбы? Путин. Аябай көп таланттуу, мындай интересный бала экен да, аябай кызыктуу. Мени Путиндин жээни деп коюшат негизи. Эмне себептен Путиндин жээни? Гражданин Россиямын мен. Жакында Кыргызстанда гражданствосын алайын деп атам. Чтобы үйлөрдү өзүмө жаздырып коюш. Жакшы. Костюм шым канча калдыңыз? Легия сүрөтөр. Биздин катышуучулар да
арзан эле. Ассаламу алейкум, куш келипсиң. Мыкты жигит экенсиң, чын. Өтө ачык, шайыр. Чындыгында Канат Байкеңе окшош келсиң. Кыздар бул жакта катуу ойлонуп калышты, чын. Кайсы үйүнө барып жашасам деп. Позитивный экенсиң, молодец. Ошоңон жазба, кимге келсең да бактылуу бол. Молодец. Рахмат. Ассаламу алейкум, Калык мырза. Алейкум салам. Биякта Гүлиза чымчып атат, мен мага келди деп депчи. Толкунданып. Бирок мен Назир айымга келди деп ойлотом. Назир айымда шайыр, окшош жактар бар экен да, сүйлөгөндө, күлгөндө. Мен качан айттым мага келип. Сиз айтасыз го келгенден бери сага кел. Мен колум ушундай болду. Мен деле ойлотом Назирага келди окшойт деп. Саламатсыздарбы? Калык мырза, мыкты, жакшы инсан экенсиз көрүнүп турат. Аниме көргөнүңүз жакшы экен. Мен да аниме, бардык анимени көрүп чыккам. Миң сериалын тең полностью баарын. Сиздин атыңыз ким анимеде? Анимеде мен Наруто мен One Piece чыгат да ма. Наруто мощный о. Да. Биз 2008-дердин кругуна кирип кеттик окшойт. Мен жөн айтып көрсөтүп аткан жоқпын да тиги жерде отурган. Да, түшүндүм мен сразу Итачинкин көрсөтөйүн дегем негизи. Мангеки серенген. 2000дер аниме көрөткөн жалаңчы 2000дер. Жакшы, көзүң эмне үчүн кыласың? Ошондой кылышабы? Жок, анимеде монтетта знак. Ошентип. Азыр 2000ден анимени деген көп нерсе түшүнбөйт, чоң кишилер да көрөт ал нерсеничи. Ал жактан согуш ачат да, Обито деген согуш ачат. Эмне үчүн ачат? Анын деген элдин баары анын девушкасын өлтүрүп салган үчүн дүйнө жүзүнө согуш ачат да. Ал нерсенин өзүнүн историясы бар да. Ну, на самом деле ошо Обито деген бала самый добрый бала болот да, кемпирлерге жардам берген. Анан кийин ошо девушкасын жогото алды, ошонун баары баары, короче, злость койбойт. Эң злодей болот да. Анжелика же, булар мультик көрүп атса, булар мындай темп менен үйлөнөбү? Жо, анимени чын 2000 Бул жакта аниме, мультфильмге вообще кирбейт. Ал нерсе кинодон дагы мааниси көп нерсе да. Ал нерсе жакшы көрөт. Ошо анимени. Бул жактан мен Назир айымга келди деп ойлоп атам. Анткени аниме көрөм да. Көргөндө эле ичинен карадым да, взглядын. Назир айым уялган сот сезип атты да. Назир айымга келди. Аниме чогуу көрөйүн, Назир ага. Мындай кылалычы туугандар. Салам алейкум. Аты ким? Калык, а? Калык. Азыр кино, минодо эле бирдеме кылып атасыңар да. Бу жерде кино айта турган жерби силерге же эмне? Рекламный щитпи бир? Мунарбек, эми сиздин чындап эме тамашага мындай эмеңиз жок окшойт, көз карашыңыз. Жок, мен өзүм тамаша көйлө адаммын негизи. Аябай сиз башкача мирде өсүп калган окшойсуз, ошондуктан бул жаңы жашоо. Сиз ошондуктан аралашканга аракет кылыңыз бизге. Жок, негизи сиз Нарутону көрдүңүз беле негизи? Ошо көргөм. Чындыгын айтасыз. Калык мырза, мага андай тамашалар өтпөйт да мындай. Сиз бул жерге Наруто көргөнү же болбосо Нукилин көргөнү келген жоксуз да, бияка серьезно эле. Эми бул жөн эле сөз болуп атат. Чоң кадам таштап үйлөнөйүн деп келип атасыз да. Бул жака келип бул жакта жөн эле сөз болду. Серьезно айтайынбы? Ар темада сүйлөшүп койсок болот. Жакшы, Нарутонун айынан 200-300 таптыр күндө. Эмне болуптур? Жакшы эле сонунда. Нормально. Анда баарын Наруто ойноп кеткиле анда эмне кылайын? Булар эмне? Булардын көргөнү. Ойно, акча керек болсо ойно. Жок, чындыгында мен да жакында Япониядан барып келдим. Кореянын ошол сериалдары болот-по. Мисалы мен эним жакшы көрөт да, анан ошол анимесин көрүп баштаганда эле мисалы эми үйдө көптөр жактырбайт да. Баягы эле мультфильмин көрүп атат, оюнчуктарын көрүп атат дегени менен ал жакта чоң философия бар экен, ал жакта чоң өзүнчө дүйнө бар экен да. Анан булар өзгөчө бир башка жан дүйнөдөгү инсандар дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан Мунарбек мындай катуу кетпейлик, биз түшүнбөгөндөн кийин унчукпай эле коелук дагы, уланталык эфирибизди. Ошондо Калык кимге келдиңиз? Какарота да койсу. Мен билбейм ал нерсени, ошондон мен эчтеке сүйлөй албайм. Мен мындайды да билбейм, мындайын да билбейм. Чындап. Бирок кызык, мен билбеген нерсемди көргүм келет. Ооба, издениш керек адам. Билбеген нерсем бизге да кызык. Эми биз да көргөнгө аракет кылабыз. Сүйгөн аты ким болгон? Рин. Өлө кызык. Я. Рин. Рин. Сиздин Риниңиз ким ошондо? Биз жолуктук дагы Рин. Аселя. Аселя. Калчалар болсун. Биз жолуктук долбоорунда. Бүгүндөн казарманын жигити тартынбастан өзүнүн букет гүлүн алып келип отурат бул жака. Ооба, чындыгында Калыктын колдоосу аябай азыр чоң болуп аткан экен. Берем, неге ушундай бир гүлдү, ушундай эме. Ооба. Мындай арзан гүл алып келдим. Эмне үчүн? Негизи главный смысл эмне үчүн ушу гүл алып келдим? Мен айтарым сага. Мен жүрөгүмдө элеген бир гана жалгыз сенсиң. Неге жалгыз гүлдү алып келдим ошон үчүн. Бир гана жалгыз. Бир гана жалгыз жүрөгүмдө элеген сенсиң.
Бул мен деле букет алып келип коеюн дедим эле, бирок мындай бардык эле букет алып келип атат. Бир гүлдүн да смыслы менен алып келейин дедим да. Туура. Биринчи таанышууга сонун романтика. Если кааласаң килтейин 2-3 деле гүл алып берем. Ооба, пиондун эмесинин түзүлүшүндөгү роза экен, өзгөчө гүл экен. Калктын айтуусу боюнча аябай эле сизге мындай улутту карап келген экен, үйлөнгүсү келип, болгондо да өкүл атасы менен биргеликте биз жолуктукту көрүшөт экен. Салам жолдойбуз сиздердин үй бүлөңүздөргө. Анан ошол жакта Аселге барып, дароо эле үйлөнүп, алып кел, той өткөрөбүз деген чоң мындай максаттар бар экен да. Сизде эмне максат? Саламатсызбы? Эмне дешимди билбей калдым. Вообще күткөн эмесмин, мага бүгүн талапкер келет деп. Рахмат, мени тандап келгениңизге. Сурооңузду бербейсизби? Неге мен сизди жактырып келдим? Ошол суроого жооп бере беребиз. Жооп бере берейин. Эмне үчүн мен сизди тандап келдим? Анткени мен болсо кандай десем, сиздин талаптарыңыз жакты. Мындай айтканда, кандай десем, адамгерчиликтүү. Анан эми экинчиси болсо сөзүнө турган жигит. Үчүнчүсү болсо келечекке мындай көп максаты бар деген. Ошо үчөөнө тең мен кошулам. Үч сыпат тең сизде бар, э? Эки сыпат полный жок, бирок жана максималдуу келечекке максат кылам деген, ошол максимально бар. Уже болуп атат. Жакшы. Караганга чейин суроолоруңуз бар? Мен оюмду айтып кетсем болобу? Айыма. Мен Айселди жакшы жакын билгендиктен мен Айселдин эмесин билем да, өзүнөн улуу балдары жактырат да. Анан бул жакта сонун талапкер экен. Сонун экөөңөр негизи тең болуп калат да, жашыңар туурабы? Негизи 3 жаш 2 жаш улуу болуп калат. Болуш керек. 3 жаш улуу. Анда жашы да улуу экен Айсел. Окшойбу? Какато. Айсел, угатасың, жашы дагы сенден улуураак экен. Эми билбейм, эми биз сени кыйнай албайбыз, бирок мага жакты, жакшы талапкер экен. Бүгүн Анжелика айым өзү сүйлөшсүнчү Асел менен. Аябай болушуп аттыңыз эле Аселге. Баарыңыздарга салам. Ооба. Сүйлөшөбүз азыр. Айымда айтып кетсем, кандайсыздар Анжелика эже? Сиз кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Даниэль кандай жүрөт? Жакшы жүрөт. Салам айтты деп койсуз. Мен оюмду айтып кетсем, Айселди биз биле эле калдык да, жакын жүргөндө, анан азыр эле эмоциясынан көрүнүп турат. Негедир өзүм да ошондой сезип атам, бир аз жакпай калды окшойт деген ой келип атат да. Талапкери. Жок, сиз аниме көрбөйт окшойсуз ошо. Мен эми если кааласаңыз, жок, анимени эми постоянно эле көрбөйм да. Постоянно мындай занятой болгонгочу. Бирок эми анда-санда көрүп коем да. Анан кандай десем, сиздин мугалим болгонуңуз жакты. Чындыгын айтканда. Мен мындай айтканда, мындай чыны мындай отношения болгон эмес, эми мектепте мындай кандай десем. Жактыруу. Мектепте сүйгөм да бир кыздычы, чын жүрөгүмөн. Бирок ал кыз мени бейбаш бала дечи да. Мен да оюмду айтып кетсем болобу? Жана бул жакта аниме жөнүндө сөз болуп атканда артта отуруп, эмне деген детский сад деп, ошол тарабың менимче жакпай калдыбы деп ойлонуп атам. Негизи баары жакшы, шайыр мүнөз, жайдар жүргөн бала экенсиң. Бирок именно ошол тарабы жакпай калдыбы дегенчи, мен бул менен аниме көрүп жаш баладай болуп жүрөмбү же үй бүлө курамбы деген сыяктуучу. Мен анда өзүмө алып отурган эмесмин. Мен ар бир нерсени колдойм. Ал өзүңүзгө жагат экен, көрөт экенсиз. Мен ага каршы эмесмин. Колдойм, жакшы эле карайм. Просто эми түшүнбөй калдым, бул мультфильм айтып атышабы же эмнени деп, ошону эле мындай айтып атканды. Ошону түшүндүрүп берип коюңуз. Сиз жашоого мындай оор басырыктуу карайсызбы же чындап эле ушундай аниме көрүп эле же оюндан акча таап эле кичинекей баладай жүрөсүзбү? Биздин катышуучулар да ошентип ойлоп калды, Асель да ошентип ойлоп калды. Канчалык деңгээлде мындай даярсыз үйлөнгөнгө? 100%. Мындай айтканда, байкемди үйлөнүп келдик, андан кийин азыр мени үйлөнтөлү кыз таппайсыңбы деп ойлоп атышат. Андан кийин мен кандай десем, эч качан оюндан акча тапкан эмесмин. Просто ошо мындай аниме кызыгып көрүп калчумун да, мындайчы. Кореяда эмне жумуш кылдыңыз? Кореядабы? Кореяда разнорабочий. Күндө $300 тапкандай эмне жумуш кылса болот экен? Кандай десем, жүк ташыдыңызбы? Разгрузка кыласың контейнерлерди, коробкаларды.
15 20 мүнөттү или 30 мүнөт сайын короче мороженое алып келип берип турат. Может кафеге алып барып жатыр, ресторанга, обедке. Кара күч менен тапкан экенсиз, маңдай териңиз менен, Ооба, ошентип Кореяда да жүрдүм, Кореяда 4 ай жүрүп туруп, кайра келип туруп, ушу путешествие кылып жүрдүм. Россия боюнча ар кайсы жакка барып. Жумуш издедиңиз аякта да? Жок, жумуш издеген жокмун. Жашоонун маңызын түшүнөйүн деп кыдырып жүрдүм. Асел сизге азыр кандай жооп берет деп ойлоп атасыз? Көз карашынан байкап атасызбы, мындай сизди жактырдыбы, жактырган жокпу? Мен эми аны айта албайм, бирок Асел мага шанс берсе, мен Аселге чындыгында өзүм жөнүндө туп-туура жөнүндө айтканга, ондай бардык сырымдын баарын айтканга даярмын. Мага бир шанс бер. Калк мырза, Асел менен көп аралашам, көп сүйлөшөм, сырдашабыз. Асел аябай романтик балдарды жакшы көрөт. Сен кандай романтик жакка кандайсың? Мощно. Кандай романтик? Романтик толуп турат. Толуп турат. Асел айымдын ооба деген сөзүн угасың. Аселге айтып койдум. Мен сизди свиданияга чакырганда кандай десем, особенный болот да, мындай башкача, вообще сиз күткөндөй болбойт да мындай айтканда. Эми сени мына бул өзгөчө бир жакка алып барам деп атат. Салоо эмес, жаанда тияка эмес, андыктан ооба деп туруп, сүйлөшүп көр. Болду, всё. Анан эми анимеси жакшы эле, сону нормальный сүйлөшүп көргүлө. Мен ошону эле колдойм сага. Азыр сен ал жакпай калды, бул жакпай калды, өтө эле шаңдуу бала экен деп. Эми мен оюмду айтып атам, сен бөлбөй турсаң, сен эмне атасың? Ошо. Андыктан бир жолугуша чыгып көр, анан кийин вывод кыл. Азыр эрте сен вывод кыл. Бул жактан эмнеге кызыгат бул нерсени, бул үйү бар болсо, акча тапканды билсе, өзү каалаган нерсени кыла алат, анан кичинекей саат бул эмнени каалап атат, ошол нерсени ар бир адам кылат да. Сизде ошол нерсе, мына Улук мырза деле ошол нерсе кызыгат экен, бирок кандай мындай оор басыруктуу сүйлөп, өзүнүн акылдуу сөздөрүн айтып отурат да, аны көрсө эле детский сад болуп калбайт да. Мындай айткандачы, Давытка да 3-4 жолу чыгып келдим Красноярскка барганда. Жашоо кандай, үй бүлө менен жашаганда кандай жашаш керек, аялды кандай тартпаш керек, кандай мындай жакшы сөздөр менен атып бериш керек депчи, канча урушуп атса дагычы. Ошонун баарын Давыттан үйрөнүп келдим. Алхамдулилла. Эми бардык дагы көп нерсени билбейм деңиздерчи. Бирок дагы аракет кылабыз. Күн сайын развитиянын үстүндө жүргөн бала. Аселге чын эле мындай жашы чоң экен, 3 жаш чоң болсо дагы Аселдин мындай мүнөзү жок, бул балаңкына караганда кичине бийигирээк окшойт деп ойлоп калдым да. Анан жанадан мени карап көзүн кысат. Күлгүм келет. Келип атат. Жок. Кече мен конокто жүргөндө мага чалып калышты. Жок, Кудай турат, хотя б алдабай эле. Азыр мени карап турган, көзүн кысып кайра карап атпайбы? Жок, анан мындай ошол характери не мындай ойноп турат экен. Токтоо эмес экен да, ошол үчүн ойлойм, Аселге отура келбейт. Позитивде жүргөн адам токтоо мындай көрүп эле позитив менен жүргөн адам болсо эле андай решение кыла берген болбойт да. Күлүп койсоң, күлөт экенсиң дейткенсиңер, тамашалап сүйлөшүп койсоң, тамаша кой экен дейсиңер, анан же элге да силерге ким жагат өзү деп койсуң. Серьезно отурсаң, тигин характери укмуш экен деп айтат экен, менчи анан күлүп койсом, сен аябай көп күлөт экенсиң деген СМСтер кандай болушубуз керек ошондочу. Күлсөк да болбойбу. Менде да ошондой болот да, мисалы мен акырын сүйлөп, жакшы сүйлөп койсом, Улук деген акырын сүйлөйт экен, элге ушундай сүйлөйт экен дешетки деп айтып атат да баарычы. А мен серьезно сүйлөсөм, чоң атадай 80ге чыккан адамдай акыл айтып берет экен баарына депчи. Эми ошондо кимге арстанып атасыздар сиздер? Бул ошон үчүн долбоор. Ар ким өзүнүн пикирин жазат. Ооба, чыдаш керек. Турмуш куралы деп келип отурасыздар. Келиңиз жолдош. Бул жерден калкка суроо бергим келип атат. Сен чындап эле Аселди тандап келдиңби же Гүлизаны тандап келдиңби? Мен оюмча Гүлизаны тандап келди деп ойлоп атам да. Анткени да мен дагы көрүп атам, Гүлизага көз кысып атат. Анан буга чейин талапкерлер дагы мисалы бул жерге келип ой өзү Канат байке, бул жерге талапкерлердин көбү ой өзгөрүп кетет экен да, мен байкадык да. Ооба. Ошон үчүн чындап эле Аселге келдиңби же Гүлизага тандап келдиңби? Калыкты көрүп атпайсыздарбы? Өзү мындай бир ордуна тура албай, көзүн жумуп толкунданып атпайбы? Уйкусу келип атат да. Ошон үчүн Динара айым, Аселге эми бүгүн эмне деп кандай акыл айтасыз? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Жакшы, Калык, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат. Аллага шүгүр. Жакшыбы? Сен Кореяда 4 ай эмне иш кылдым дейсиң? Жүктөрдү түшүрүп, кара жумуш. Подработка кылып иштеп, анан кийин ошо иштеп тапкан акчама эс алып, кайра мындай карыздарым болсо, мындай ким белет алган карыздарым болсо, апама дегендейчи.
бардығын кутулуп кайра апамды көлгө туугандарым баарын эс алдырып келдим. 4 ай иштеп тапкан акчаны туугандарым да бияктан эс алдырып, өзүм да Кореяда эс алып жүрдүм. 4 ай. Азыр бизнес план кылып атасың, Азыр бизнес план кылып атам. Сен Аселди алсаң, сен бизнес планың бүткүчө Асел сени багабы? Жок, мен уже башталып атпайм меники. 2 үйү бар экен. Эми сен үйүң болсо эле эмне иштебей жатып алышың керекпи? Мен иштебей жатпайм да. Сен уже 23 жаштагы бала бизнес планда отура бербей жумушуң болуш керек. 23 жашка чейин иштеп келди. Мына биз чыга элек Кореяга барып келди. Башка мамлекеттерди көрүп акча табып келди. Кореяга ким гана бара алат? Биз барсак Россиядан башка эч жакка бара албай атабыз, мигрант болуп. Мына развитияны жакшы көргөн үчүн ошончо мамлекеттерге барып кыдырып иштеп келип атат Динара. Да, еще гражданин России. Ана бул бала жашоого мен мындай акча таба албайт деп айтпайбызбы? Гражданин России деп эми укмуш деле нерсе эмес, ал оңой эле, ал гражданствону алып коюшчу Россияныкынчы. Анан сиз бир аз жеңил ойлуу бала экенсиңер. Гүлизаны карап көзүңөрдү кысып, анан кийин бул жерде кайсы кыздын буту кандай экен, кайсы кыздын көкүрөгү кандай экен деп карап сынап отурасыңар. Жанатан бери карап эле отурам, көзүңөр аябай ойноктоп атат да. Ой, кандай десем, по правилам мындай атайын Аселди карабай мындай адамдардын ойлору аргасы. Мындай карап туруп, Гүлизага келди десин деп Гүлизага көзүңөрдү кыстыңарбы? Мен сизди карап туруп көзүмдү кысып коеюн деген, бирок сиз биринчи чыгып кеттиз да. Ошол эмне болду эми аягында? Сен Асел тандабайт андай жеңил ой баланы. Ооба, чын. Баары түшүнүктүү болду окшойт. Калык биз азыр ошо Аселге сөз берелик, Асел ошол жобуңарды айта аласыңарбы, шанс бересиңби, калыкка бербейсиңби? Жок, башында күткөн эмесмин, бирок башында оюм жакшы болуп аткан негизи. Таанышып көрөйүн депчи, анан Динара эже айткандан кийин көз кыстым деген. Анан шаңдуу болуш керек, сүйлөш керек, бирок урду менен, чеги менен деп ойлойм да негизичи. Анан келип алып бул жакта кыздарга көз кысканы билбейм. Мен уйкум келип аткан. Кийин ошол посттарында жазылып экен, көз кыскан балдар жаганча. Чын айтайынбы, Анжелика эже? Жок, эми башкача билсе болмок да, көз кызып, анан транс кылтырмын дейт. Анжелика эже, чын айтайынбы, Аселдин вкусу мен Аселдин представляю да кандай балдарды жактырат да. Бул жөн эле Динара эжеге шылтоо кылып кеткен да, Динара эженин сөзүнөн кийин мен мнением алмашып атат деп. Жок, башынан эле по ней видно было да, что жактырган жок. Буга кичине мындай серьезныйраак балдар керек, даже 28-29га чыгып калган, токтоп калганчы. Вот бул бала могу Умсунайга сонун пара болмок экен да, мен негедир Умсунайга келсе экен деп отургам да. Аябай кызыгып атат да, жанатан беричи. Умсунай жактыбызбы? О, российский гражданство депчи. Талапкерлер боюнча биз дагы аябай жакшы кылдат иштеп, дагы жакшы талапкерлерди баягы сунушун өзүнүн айтуусу боюнча редакторлорго кайрылат элек, жакшылап дагы аракет кылабыз дегендей. Бирок үчөө тең келип калды, эми билбейм. Да бир сөз айтып кетсем го. 3 талапкер тең ар кандай, бири-бирине окшошпойт. Негизи дүйнөдө ушундай баланс экен да. Мындай тынч адамга шаңдуу адам. Мындай шаңдуу адамга тынч адам дегендей. Жок, мен өзүм аябай Асел тынч эмес? тамашалашып сүйлөйм, деп ойлойм. Асел шаңдуу, аябай позитивная. Мага азыр мен негизи көп деле сүйлөйм. Өзүм жазганмын негизи анкетамачы. Токтоо, орбосуруктуу, өзүмөн улуураак бала болсо депчи. Ошондой баланы таап бербедик биз сизге мына акыркы. Токтоо, орбосуруктуу деди, аны менен да келишпей калдык. Анан биз редакторлор менен кеңешип балким Асел айымга аябай мындай позитивный жүргөн бала керек деп, позитивный балады алып келип атабыз. Ар бир катышуучунун мүнөзүндөгүдөй өзүндөгүдөй бала алып келип атабыз биз. Умсунай акыркы сөздү силер айткыла, анан кийин чечим чыгарат. Жанатан бери эле Умсунай деп атпайбы, Умсунайга келсем, мага келсе эле жакшы болмок, бирок жашы туура келбей калат экен негизичи. Баарын эле монтип какшытып сүйлөгөндүн кереги жок. Мен тамаша түрдө баарын эле айттым. Антип сүйлөй бербегиле. Силерге деле сүйлөсөй көтөрө албайсыңар. Бул түз эфирди көрүп аткандагы, ушул экрандын ар жагында дагы көрүүчүлөрүбүз аябай көп ойлорун жазып атышат, ойлорун айтып атышат. Аселди жакшы көргөнү бар, жаман көргөнү бар дегендей. 5 кол тең эмес экен, бирок ошол ар бириңиздерге кайрылып кетет элем, урматтуу катышуучулар. Силерди абдан жакшы түшүнүп атам. Шоу бизнесте мен 26 жылдан бери жүргөндүктөн бир күнү жакшы сүйлөшөт, бир күнү ачуу сөз айтышат дегендей. Бирок ачуу калтырбагыла. Аселди дагы ар кандай сөздөр менен айтса дагы мына бүгүнкү күнгө чейин жылмайып, күлүп, өзүнүн ошол турмушу үчүн алып урушуп келе жатат.
Бул нерсе убактылуу эле. Эми кандай болсун, жаман сөз келдиби, жооп бербей эле, ошол нерсеге көңүлүңүздөрдү түшүрбөй эле алдын көздөй гана кете бериңиздер. Бизге келген талапкерлер да сынагандар аябай көп болот. Сындардын баарын сиз дагы туура кабыл аласыз деп ойлоймун. Ошол сынаганда дагы мындай кичине чеги менен, биз дагы сынайлык. Аселге сөз бербесек болбой калды. Өзүңүз эле ушул жерден бир чекит коюңуз. Он танышып, сыртка чыгып танышып кайра. Эң сонун жооп болду. Эң сонун жооп. Биз туруп эле койбойлубу? Туруп коелу. Туруп эле, жакшынакай эле ооба. 10 мүнөт дегенден кийин бул жок деген сөз эмес. Караңыздар, кайрадан жибип, Асел баары сүйлөшөйүн деди, мүмкүнчүлүк бер деп суранды, калык мүмкүнчүлүк берип атат. 10 мүнөт сүйлөшүп келиңиздер. Биз болсо азыр башында эле айтып кеткендей эфирдеги сюрпризге келебиз. Канат менен Жанараны чогуу көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Канат кичине кечирээк келип калганына байланыштуу. Сиздер менен маекте эмки көрсөтүүдө улантат окшойбуз, анткени соңуна чыгып бара жатат. Мындайрак турасың. Маанайыбызды көтөрүп туралык. Элиза жана Кундуз айым биздин эң алгачкылардан болуп студиябызга көрмандарыбыз келип отурат. Болгону дагы бир нерселер менен. Бир нерселер менен көзүм жумуп турайынбы? Көзүм жумуп тур. Элиза, Кундуз келиңиздер, кириңиздер студияга. Көрсө ушинтип биздин студияга белектер менен келсе болот экен да. Көрсө биздин көрмандарды дагы биз ушинтип. Сен көзүң ачтып койбойсуңбу? Көзүң ачып. Ушинтип тосуп алсак болот экен да деп кубанып атабыз. Бул эмне эже көрсөтөрөйүнбү? Чыдабай кетим. Океана, Айзада, Нурпери. Ар бириңиздердин ысыңыздар атыңызда жазылыптыр. Кош келиңиздер. Саламатсызбы, кош келипсиздер. Күткөн эмеспиз ушундай көрмандарыбыз бар экенин. Аябай кубанып атабыз. Аябай жакшынакай экенсиздер. Билбей калдым. Сиз сурооңуз атасызбы? Биз да аябай толкунданып атабыз. Саламатсыңарбы? Биз ушу биринчи чыгарылыштан бери мен жолдошум экөөбүз телевизорду жүзгө чейин эме чоңойтуп көрөбүз. Аябай күтөбүз. Балдарыбызды уктатып коюп, сон передача мен аз толкунданып эмете албай атам. Кол чаап коелучу келиңиздер. Анжелика айымдын мен аябай эмеси го көрманы болом. Мындай негатив сөздөр жазса да мен жакшы көз караш менен карайм. Канат мырзаны да аябай сыйлайм. Рахмат. Мындай тамаша өкөй, сон передачаларды алып келесиз. Биз ошо үйдө курбу кызым экөөбүз эме декреттебиз. Аны ушундай таттууларды жазап, мындай банбанеркаларды жасайбыз. Анан ушу экөөбүз сүйлөшүп жүргөнбүз. Курбу кызымдын аты эме кайненемдин атына окшоштошо үчүн атын айта албайм. Кыргызда айта албайбыз. Караңыздарчы кандай сонун урматсый. Ошо эме тиги экөөбүз эмне кылсак, ушундай долбоорго бир необычный бир нерсе алып келсек деп ушуларды алып келдик. Биз аябай ыраазыбыз. Чындыгында күткөн эмеспиз. Рахмат. Күткөн эмеспиз. Көрмандарда бир нерсе алып келесиз десе келериңиздер. Курбу кол чаап коелучу келиңиздер. Аябай. Ошондо сиз Элиза. Сиз Кундуз. Саламатсыздарбы? Койдум таймдеңиздин атын. Ошол биз декретте отургандыктан үйдө делать нечего дегендей, орусча айтканда, кечке телевизор. Бизди көрөсүздөр делать нечего болот. Көрман катары ушундай белектерибиз менен сиздерге чоң белек, кичинекей болсо дагы от души чоң белектей кабыл алып коебуз да. Эме бул чоң эле белек экен. Биз үчүн чоң эле болуп атпай караңыздарчы. Кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат, рахмат. Менде жазуусу бар. Ар ким өзүнө жараша жазууларды жазып Сила нужна только в том случае, когда... Давайте окуп берейин, а? Орусча экен да, кумкой угуп туралык. Угуп тургула, орусча экен. Сила нужна только в том случае, когда хочется сделать что-то плохое в любых других случаях. Замолчи, Доля. Орусча состав, ушу сөз түйлөм. В любых других случаях достаточно любви. Чарли Чаплин. Спасибо. Очень рад, очень приятно. Бул болсо жалпыбызга тиешелүү сөз экен. Дароо эле окуп кетейин. Будь выше подлости и сплетен.
будь выше зависти и лжи, дейт. Представь, что ты в бронежилете, а в бронежилете для души, дейт. Хорошо. Баракелде. Эмнемче креативдүү адамсыздар, дароо эле мен таттуулар жей берейин деп эле. Өз колубуз менен атайын ар бир участникке, ар бир сиздерге деп атайын өз колубуз менен жасап келдик. Бүгүн Кундуз айым менен Элиз айым бизди аябай сүйүндүрүп атат. Өздөрүнүн убактысын ардап, өздөрүнүн колуна жасап ушундай үйүндө болгон ата мекендик өндүрүштү биздин катышуучуларга же НТС телеканалынын жалпы жааматына алып келип атканда биз сиздерге аябай ыраазы болуп атабыз чындыгында. Эгерде сиздер дагы биз жолуктук долбоорун калтырбай көрүп атсаңыз, анда биз сиздерди күтөбүз. Ооба. Чындыгында бул нерсенин баардыгы көңүл экен. Ушул нерсенин баарын көңүлүңүздөрдөн жазып атканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Колуңуздарга береке. Дайым ушинтип балдарыңызды жана бизди таттуулар менен эле кубандырып жүрө бериңиздер. Кыргыз эли ушундай берешен эл келебиз, ынтымактуу келебиз. Ал эми биздин Жанара катышуучубуз мынакей биргеликте Канат менен кийинки съемка башталгандай эле толугу менен айтып берет. Жана 10 мүнөткө сүйлөшүүгө Асель айым менен дагы калк кеткен. Алар бир күнгө кетти окшойт. Аларды көбүрөөк убакыт берелик. Көбүрөөк убакыт берелик. Ал эми катышуучулардын баары эле таттууну карайт, бизди карабай элечи. Биз убакытты дароо созбостон сиздер менен бүгүн коштошпойбуз. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Күттүргөн экөөбүздү сагын